Kur'an-ı Karim китебин маанисин кыргызчалаткан Алмамбет Осмон уулу. Сыйлап чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Тарбияңыз кандай болгон, кимдерди үлгү тутуп өстүңүз? Үй бүлөлүк биздин жагдайыбыз эң чоң себепкер болду окшойт да. Көптөгөн диндер бар да, баары Кудай дейт. Сыраты мустакимге салууга сый дөөлөт катары ушундай башыма үйүп койгондой эле ошондой сезем. Жүрөгүмдө Кудай болсо болду да деп ачуудан, таттуудан татып. Имансыз адамдар Куранда өлүк сымал сүрөттөлөт. Сурак күнү мени сурасаганда мен айтам да, өзүң мени тагдырыма жазган экенсиң. Адам баласы өзү кандай жолу аракет кылса, ошонун натыйжасын табат, алат деп атат да. Аян деп коет, өзүнчө бир рух, бир дарыган бир нерсе болот да. Дем шык ошол устатыман көбүрөөк болду окшойт да. Курандын аяттарынын мааниси бул терең да. Көркөм кыраат менен ушундай жакшы менен окугандачы жүрөккө дүң деп ушунчалык тиет. Шатырат өлеба декламация окугандай Фатиханы бир, андан кийин кыска сүрөнү бир. Афала ятадаббарунал Кур'ан дейт Куранда Кудай таалам. Бул Кур'ан жөнүндө терең ой жүгүртпөйбү дейт. Которгондо канчалык деңгээлде түп маани сакталды. Котормо адам өлтүрүүгө барабар деп коюшат экен. Кур'ан деген бул сакал, жоолук, намаз, мечит. Кыргыздар эле эмес, жалпы мусулмандардын абалы кейиштүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин ушул кезектеги Маек подкасттын коногу бар. Аны мен тааныштырып кетейин, салтка ылайык. Ал Кур'ан-ы Карим китебин маанисин кыргызчалаткан котормочу десек болот, адис десек болот, Алмамбет Осмон уулу. Биздин студияга кош келипсиз. Сизге жараткан Аллахтын мээриби тынчтыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздер дагы ушундай сыйлап чакырганыңыздар үчүн биз дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр жакшы жүрөсүздөр, кандай жүрөсүздөр? Жакшы, тынч. Рахмат. Эми бул маекке, бул подкастка сизди кайсы критерий менен чакырдым? Сөзсүз бир критерий менен, себеп менен чакырдым сизди. Ушул Кур'ан-ы Каримди, мына биздин астыбызда турат. Ыйык Куранды маанисин кыргызча жакын деле оңдоп түзөп да бир сире котордуңуз окшойт. Ошол Кур'ан боюнча, ислам дини боюнча мусулмандар тууралуу сурайлы деп чакырдык. Эгер уруксат этсеңиз, анда суроолорду баштай берели. Адегенде дароо эле ушул Куранды которгонуңуз, анын ошо өйдө ылдыйлары тууралуу суроодон мурда кимсиз, кайсы жерде өстүңүз, бала чаңызда эмнелерди кыялданчу элеңиз, ушул Куранга которууга байланыштуу балким бир жагдайлар болгондур, бир кишилер менен сүйлөшкөндүрсүз, тарбияңыз кандай болгон, кимдерди үлгү тутуп өстүңүз, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алланын ысымы менен баштайлы сөзүбүздү. Салт боюнча жараткан Аллага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү айтып, бизди ушул ак жолго баштаган ааламдын сыймыгы жетекчибиз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтуу менен анан сөзүбүздү баштайбыз. Ошондо сөзүбүздүн кыябы келет. Буюрса. Өзүм жөнүндө айтсам, атым Алмамбет Осмон уулу. Төрөлүп өскөн жерим негизи Ала тоонун аркы бети, Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда төрөлдүк, ошол жакта өстүк, ошол тараптан таалим тарбия алдык, илим билим алдык, баштапкы дегендей. Негизи ар кимдин тагдыры ар башка. Миң адамда миң түркүн тагдыр болот эмеспи? Биздин деле түпкүлүгүбүз ушул Ала тоонун аркы бети, берки бети болуп эле ошол биз эми мисалы өзүңдүн ата тегиң, уруң келип чыкканыңды билип жүргөн дагы жакшы нерсе да. Биз негизи черик уруусунан болобуз. Черик элдери илгертеден эле ушул ат баш өрөөнүн жайлап, анан нары Какшаал өрөөнүн кыштап эле ошондой жашап келген. Ошол элдин бир кыштоосунда төрөлгөнмүн, мындайча айтканда. Ошол тарапта өстүк. Анан бул Куран жаатына кадам басып, ошол ислами илимдер деп атайбыз эми. Ислам илимдери жаатында тарбия көрүп мындай болуп калышыбызга дагы ошо үй бүлөлүк биздин жагдайыбыз эң чоң себепкер болду окшойт да, менин баамымда. Баягы Чыңгыз Айтматов атабыз айтып атпайбы, адамга жараша тагдыр, тагдырга жараша адам деп. Ошондой бир тагдыр деген Кудай Тааланын бир улуу сыры.
ошол тагдырыбызда биздин үй бүлөдө мен чоңойсом эле кичине мен эс акылымды билип баягы мындайча айтканда эс тарткандан кийин эле намаз окуйт экенмин. Эс тарткандан кийин эле билсем, себеп биздин үй бүлөдө атабыз кадыресе молдо киши болгон. Анан ал жакта деле бир замандар баягы оош кыйыш болуп, кээде аябай кыйын жагдай болуп, элдин диний баалуулуктарын мындай алып кетишине, жашаганына, үй бүлөдө таалим тарбиясына деле кенен уруксат берилбей, кээде берилсе, кээде катуу тыйылган учурлар болгон да. Ошондой катуу тыюу болгон учурларда дагы үйдөгүлөр ошондой бир бала чака биздин бир тууган бала чакаларына, биздин бир туугандарыбызга, агаларыбыз, эжелерибиз болгон бизден улуу. Ошолорго дагы ушундай таалим тарбияны жашыруун болсо дагы бергенге аракет кылган үй бүлө экен да, мен чоңойсом. Ошо кысым эме катуу болуп турган учурда деле таштап койгон эмес. Ошондой үй бүлөдө өскөнүбүз биринчи себепкер болду окшойт да. Анан кийин ошондон улам эле кийин ушул жолго кызыгып кеттик. Эсибиз тарткандан баштап Куранды окуй баштадык, жаттадык. Кийин барып келип туруп баягы Орто Азияда бир салттуу түшүнүк бар. Хужра системасы деп атап коет, жалпы молдокелердин тилинде. Медреселердин бир 1000 жылдардан бери уланып келаткан жөрөлгөлүү салттуу окутуу системасы бар. Ошондой медреселерден таалим алып калдык дегендей бир топ жыл. Ошондон баштап Куран дүйнөсүнө бир кенен эшик ачылды, бул ааламга кирдик. Ошентип олтуруп кийин окуу, таалим тарбия, анын үстүнө баягы айлана чөйрөбүздөгү устаздар, аалымдар, жакшы адамдарга туш болдук. Баягы тагдыр жөнүндө айтканым жөн жеринен эмес. Кыргыздын чыгаан аалымы бар эле, Үсөйүн Ажы Асанаалы уулу деген менин устатым. Тиякта кыргыздардан балким экинин бири же болбосо жападан жалгыз дегендей деле ошо көздөй аалымыбыз болчу. Ошол адамдын колунан таалим алдык. Медреседен дагы, андан башка ошондой кыргыздын чыгаан аалымдарынан санжырачы, бир жагынан кыргыздын баягы элдик нарк нускасын абдан жакшы билген ушунчалык киши, бир жагынан карасаң көп тил билген, 5-10 тил билген. Анан ушул Куранды дагы которгон, кыргыз тилине Курандын маанилерин. Ошондой инсандын колунан тарбия алдык дегендей. Ошентип олтуруп акыры биздин тагдыр каяка айдап келди. Жүрүп олтуруп эле ошо түпкү мекенибизге, өзүбүздүн кыргыз жергебизге Кудай таалам тагдырыбызды ушу жака бурган экен. 20 жылдан ашуун, балким 25 жыл, 24 жыл болуп атат мына быйыл. Ушул Кыргызстанга келип, ушул жактын жараны болуп, Кудайга шүгүр, ушул жолду улантып, колубуздан келишинче кандайдыр бир ушул мекенибизге, кыргыз өлкөбүзгө, элибиз, жерибизге иман багытында кызмат кылганга Кудай таалам ушундай багыт берген экен. Биздин тагдыр ушундай болду кыскасы. Жакшы түшүндүрдүңүз. Эс тарткандан бери деп айтпадыңызбы? Эс тарткандан бери ушул ыйман жолуна, Аллахтын жолуна түшүп, анын ичинде ислам жолуна түшүп келатыпсыз. Эми бирок адамдын ушул аң сезими толук болуп, өйдө ылдыйды, ак караны таанып, ошондой курактагандан кийин Кудай бар экен деген тандоо башка. Бирок бала кездеги, бала чактагы баягы адамдын табигый фитрасындагы, табиятындагы ушундай Кудайды таануу түшүнүгү кандай болгон сизде? Мисалы үчүн ошол эле учурда эс тарткандан кийин дүйнөдө мисалы үчүн ала турган болсок, көптөгөн диндер бар да, баары Кудай дейт. Кудай бар дейт, ар кандай формада айтат эми. Бирок дал ушул таухид жолуна, Аллах бирөө, ал жалгыз деген ушул таухид жолуна кандайча тандап алдыңыз? Кандайча ушул жолго түштүңүз? Муну деле мындай түшүндүрсөм. Мусулман акыйдабызда, ахлы сунна вал жамаада иманды таклиди иман, тахкыйкый иман деп бөлөт. Мисалы, сиздин сурооңузга ушундай жооп берүүгө туура келип атат. Таклиди иман деген бул башкаларды көрүп, туурап, мисалы, мага окшош төрөлсө эле ошондой үй бүлө чөйрөсү, ошондой дини, иманы бир мусулманчылыкты жакшы кармаганга аракет кылган ошондой бир үй бүлөдө болуп, туурап өсүп, анан ошонун негизинде иман келтирсе, бул башкаларды туuraгандан улам иман да. Бирок
tahqiqiy иман талап кылынат негизи. Бул эмне деген сөз десе, сиз айткандай, ошол таухид жолуна, Кудай Тааланы таанууга, диндеги улуу баалуулуктарды чындап өзөгү менен билип, түшүнүп, ошолорго чын көңүлдөн ишенүү далилдери менен бирге. Бул tahqiqiy иман, далилдүү иман да. Сиз ошо жөнүндө айтып атасыз да, далилдүү иманга кандай келгенсиз деп. Бул деле баягы менин тагдырыма жазылган ушундай нерсе болду окшойт. Мен айтып өтпөдүмбү? Медреселерде окугандан кийин, анан баягы биринчи болуп эле Курандын маанилерин түшүнүш үчүн араб тили, бул грамматикадан башталат, башы морфологиядан, сарф, нахв деп атайт. Ошондон баштап окуп, андан кийин ыйык Кур'ан-ы Каримдин маанилерин, сүрөлөрдүн маанилерин түшүнө баштагандан кийин, бала кезден, тестиер кезден өскөн, туурап өскөн, ата бабанын наркын көрүп, ошолорду туурап намаз окуп, туурап ишенип өскөн болсок, кийин табигый түрдө ушундай бир жабр лутфи илахи деп коет. Менин кээ бир терминдерим бир аз баягы арабчага аралашып кеткен менен, бул баягы алымдарыбыздын арасында бул колдонулган сөз. Эмне деген сөз десе, Кудай Таалам мажбур түрдө өзүнүн жакшылыгын башыңа үйүп койгондой эле, мындайча айтканда, мажбур десек бир аз эми одонураак сөз болор, бирок Кудай Таалам өзү каалап, биздин каалообуз болбостон, кээ бир адамдар, мисалы сиз айткандай, кыйналып, кандайдыр бир эмелердин, окуяларга дуушар болуп, жан дүйнөсү кысылып, же бир оор турмуштун сыноолорунан өтүп тургандан кийин Кудай Тааланы таанышы мүмкүн да. Бирок биздики, жеке меники андай болбоду да. Кудай Таалам өзү каалап туруп эле, сен ушундай үй бүлөдө төрөлөсүң деп тагдырма жазган экен. Кийин алып барып туруп медреселерден, анан устаздардан билим алуу жолу менен, кийин баягы Кудай Тааламдын сөзүн ушундай бара-бара, бул мындай болот турбайбы деп анан түшүнүп олтуруп, Кудай Таалам өзүнүн бир ушундай бир ыктыяры менен таануу, өзүн таанууга, таухид жолуна түшүүгө, жолубузду бир тууралоого, сыраты мустакимге салууга бизге бир нимат катары, сый, дөөлөт катары ушундай башыма үйүп койгондой эле ошондой сезем да, кыскасы. Бул дагы бир кызык нерсе. Мен сураганымдын себеби эми ошо сиздей болуп, ошондой намаз окуган, ыйман жолунда жүргөн, чөйрөдө өскөн, ошол чөйрөдө өскөн үчүн аларды туурап, ошол чоңдорду, чоң кишилерди туурап, анан ошо ыйман жолунда улантып, андан кийин алынысы дагы бекемделип, ошондойлор деле бар. Бирок андай эместер деле бар да. Мисалы, ошондой эле чөйрөдө, ыйман чөйрөсүндө өсүп, намаз окугандардын арасында өсүп эле, анан андай эмес, мындай светтик жашоо образын кечирген, намазы жок эле, жада динден дагы жүрөгүмдө Кудай болсо болду да деп, ачуудан, таттуудан татып дегендей жүргөндөр деле бар экен да. Мен сурайын дегеним, ошо чөйрөдө өсүп калган үчүн ушул жолдо мен жүрөм, же болбосо бирөө болсо тигил кишини сөзүн угуп анан ыйманга келдим, дагы бирөө болсо бир китепти окуп, же болсо бир баянды угуп, же кинодон көрүп деп. Эми Аллах кимге кааласа өзү жүрөгүнө ыйманды салып коет деген бул сөз туура эле да, конкреттүү бир мисалды айтсак болбойт го дейм. Ооба, абдан туура сөз. Куранда көптөгөн аяттарда кайталанып атпайбы? Кудай Таалам каалаганын туура жолго салат, каалаганын адаштырат деп. Ал адаштырат десе, Кудай Таалам мажбурлап адаштырат деген түшүнүк эмес. Адамга берилген бир тандоо, эрк, каалоо бар, сиз айткандай. Ошол каалоосун кандай багытта колдонгонуна жараша Кудай Таалам аны мажбурлап, жок, тияка баспа, бияка жүр деп мажбурлабайт да. Ошол себептен анан ар кимдин тагдыры ар кандай экен, башында айткандай, сиз айткандай, миң түркүн тагдыр. Кээ бир адамдар керек болсо эң ушундай бир сонун шартта, сонун үй бүлөдө, сонун чөйрөдө өсүп деле адашып кеткендер болот экен, анын сырын биз биле албайт экенбиз. Кээ бирөөлөр тескерисинче, Курандын аяттарында айтылгандай, Кудай Таалам өлүктөн тирүүнү чыгарат, тирүүдөн өлүктү чыгарат дегендей, бул ыйман жаатына дагы бул сөз түшөт. Себеп баягы ыймансыз адамдар Куранда өлүк сымал сүрөттөлөт. Тирүү жашап жүргөн менен анын руханияты, руханий дүйнөсү өлүк делет да. Ошондой өлүктөрдөн тирүүнү чыгарып кое бериши мүмкүн ыймандуу инсандардычы. Тирүүлөрдөн болсо өлүктү чыгарып коюу Кудай Тааланын эркиндеги иш экен да, абдан туура айтасыз. Ошондой бир Кудай Тааламдын башыбызга жазган ушундай бир дөөлөтү болгондугуна биз чексиз шүгүр кылабыз. Бул суроону бергемдин дагы бир себеби бар.
кээ бирки адамдар айрыкча ушул намаз окугусу келбеген, ушул исламдагы ушул айрым бир принциптерди, баардык эле принциптерди жактырбай эле мен мындай эле ишенем, мен деп анан кийин алардын көпчүлүгүнүн негизги жүйөөсү бул жараткан Аллах мурдатан тагдырды жазып коет экен. Демек менин тагдырыма ушундай арак ичкенди, ушундай анча-мынча жаман жолдордо жүргөндү өзү жазган экен да. Өзү тагдырга жазып коюп, анан кайра сурак күнү мени сураса кандай мен айтам да. Өзүң менин тагдырыма жазган экенсиң. Алмамбет Осмонуулуна ошондой дин чөйрөсүндө өсөт деген тагдырды жазган экенсиң. Менин тагдырыма болсо мондой ар кандай оң сол жүрмөй, арак ичмей, наша чекмей, кыздарга бармай деген жолду өзү жазып койгон экен. Анан кантип менден сурак алганы кандай деп ушуну шылтоо кылгандар көп, ошон үчүн сурап атам да. Бул мусулманчылык түшүнүк эмес. Исламда иман акыйкаттары бар. Биз акыйдада негизи иман маселелери айтылат да исламда. Ошол исламдын имандын 6 шартынан бирөө тагдырга ишенүү. Сиз тагдыр жөнүндө көбүрөөк сөз кылып калбадыңызбы? Анан бирок тилекке каршы сиз айткандай тагдырга шылтоолоп, өзүнүн жаман жолго басышындагы тагдырдан көргөн бул исламдын эч бир жерине түшпөйт. Анткени Курандын канча жеринде мисал үчүн Ван Najm сүрөсүндө ан лейса лил инсани илля ма саа дейт Кудай Таалам. Эмне деген сөз? Адам баласы өзү кандай жол аракет кылса, ошонун натыйжасын табат, алат деп атат да. Эмне деген сөз? Тагдыр туура эзелтеден Кудай Таалам тагдырыбызды жазган. Ал жазгандыгы Кудай Тааламды мажбурлаган эмес. Эзелтеден ошол тагдырыбыздын кандай болоорун билгендиги үчүн Лаухул Махфузга жазып койгон деген сөз. Ал эми адам баласына берилген биз жүз ыктыяр деп атайбыз ислам акыйдасында. Белгилүү бир тандоо чөйрөсү болот. Өзү кайсы жолго басышын, кандай иштерди тандашын, жашоо турмушун кандай образда түзүү деген маселе. Адамдын өзүнүн эркиндеги маселе да. Анан ошону алып барып туруп тагдырга шылтоо жараткан Аллага жалаа жабуу менен барабар, же болбосо өзүнүн эркин Кудай Таалам берген эрк каалоо адамдагы ошону жокко чыгаруу менен барабар бир акылсыздык түшүнүк. Эгерде ошондой инсандар чыныгы бир мусулман акыйдасын түбүнөн түшүнсө, тагдыр маселеси ал мажбур нерсе эмес экендигин түшүнсө, мындай надандык бир караңгылыкка жаткан сөздөрдү айтпас эле дээр элем да. Эми конкреттүү биздин темага келе берели. Сизде ушул конок катары ушул Кур'ан-ы Карим китебинин маанилерин которгонун өйдө ылдыйларын сурайын деп чакырдым деп эдимби? Ошол которуудан мурда кандай бир ушул нерсе болот го адамдачы, мындай бир өзүнчө шык, илхом деп коет, бир аян деп коет, өзүнчө бирдеме бир рух, бир дарыган бир нерсе болот да. Ошондой бир ишараттар болдубу? Мотивациясы эмне болду? Мотивация бир топ эле болду окшойт. Эми бул Курандын кереметтүү Курандын маанилеринин котормосун сиз айткандай жарыкка чыгаруу деле оңой иш болгон жок. Бул деле тагдырыма жазылган бир нерсе экен. Эми тагдыр деген артты карасак анан тагдыр да. Ооба. Азыр мындай эстеп бир белеске чыккандан кийин артыбызды мындай караганыбызда көп нерсе ушул жолду Кудай Таалам даярдап ушуну сен каласың деген турбайбы деп мындай түшүнүп атам да. Улуу манасчылардан манастык кантип айтып калдыңыз эле десе, түшүм доосума таруу куюп еген, арпа буудай куюп жиберген, анан ошондой деген бир түш көргөнмүн дегендей ошондой бир нерселер болуп атпайбы? Мен андай бир эми бул жерде салыштыруу ошол жөнүндө сиз айткандай андай бир түштөбү же башка бир мындай бир аян түрүндө бир мындай бир нерсени көргөнүм эсимде жок. Бирок жашоо турмуштун өзүндө буга түрткү көп болду. Ошонун эң башында биринчи эле 2000-жылдарга чейин мен жак устазым жөнүндө айтып кетпедимби? Ырматылык жаткан жери жайлуу болсун, бейиши болгор устатым Үсөйүн Ажа Саналуулу картайган учурунда 70-80 жашка таяган, 70-тен ашып 80ге таяган учурларында ушул Курандын маанилерин кыргызчага которот элем деп катуу киришип анан ошол учурларда мен окуп жүргөн кезим, бир топ баягы жолго түшүп калган учурум, медреселерден окуп, мал инсандан окуп дегендей. Анан балам дечү менен баягы шакирт катары, балам ушуга сен жардам бербесең ким жардам берет? Мен жаш кезимде ушул ишти кылбаганыма катуу өкүнөм. Картайганда
эми ойлогонуң эми эсиңен чыгып турат экен, же мээң болбойт экен картайганда, же эсиң болбойт экен, жаш баладай болуп калат экенсиң, ушуну мен канчалык ийине жеткирип кыла алам билбейм деп ошентип жүрүп, анан бирок бир нече жылда бүтүрүп ал кезде эми бир саясаттын кененирээк учуру өкмөт өзү каржылап Пекинден арабы менен, араб тамгалары менен кыргыз тилинде 2003 жыл ал учурда мен Египетке кеткен учурум, Мисирде дагы бир нече жыл окуу насип болгон. Ошол Египетке кеткен учурумда Пекинден басылган ал Куран. Ошол басылганга чейин, мен Египетке кеткенге чейин ошол Курандын акыркы баягы көчүрмөсүн ошол инсандын устазыбыздын тапшырмасы менен башынан аягына чейин бир сыйра өңдөп, карап, түзөп чыккам да. Ошондон устатым ошондон кийин айткан: балам, муну эми канчалык мен бүтүрдүм билбейм, дагы ичим чыкпай турат. Бирок кандай болбосун көзүмдүн тирүүсүндө ушул чыгып калганына мен ушундай сүйүнүп олтурам, чыгып калса экен деп. Эми мындан кийин мунун жакшыраагын Кудай буйрса сен жасайсың деген да. Сага мен ишенип турам деп. Бул сиз айткандай мотивация деп атпайсызбы? Дем, шык ошол устатыман көбүрөөк болду окшойт да. Анан баягы мен кезде ойлогом, мен колуман деле канчалык келет деген нерсе, сиз айткандай бул баягы жүрөктү титиреткен опол тоодой оор нерсе экени көз алдыбызда турат да. Устатымдын эмгегин көрдүм, талыкпаган эмгегин, күнү түнү дебей баягы түн уйкусун таштап ушунчалык берилип жасап аткан ишин көрүп, кээде баягы кейиштүү абалына чындыгында оор жумуш экенине күбө болуп олтурабыз да. Анан кийин ошол демшик болду. Андан кийин тагдырыбызга Египетке барып, Ал-Азхар университетинде окуу насип болду. Ал тараптан дагы бир топ тажрыйбаларды топтодук, китеп материалдар алдыбызда толтура үйүлдү дегендей. Бул дагы экинчи мотивация болду. Андан кийин үчүнчүдөн Кудай Тааламдын тагдырына ушундай бир жакшы башыбызга келген дөөлөт деп атпаймынбы? Кийин Кыргызстанда бир топ жыл, 10-15 жыл китеп жаатында иштегенге жакшы шарт түзүлдү. Дилазык деген басма үйдө иштеп калдым 10 жыл, 15 жылга чукул. Ошол учурда көптөгөн тажрыйбалар топтолду котормо жаатында. Китеп материалдар Курандын тафсирине, түшүндүрмөсүнө байланыштуу көп тилдеги, бир нече тилдеги толтура китеп материалдарым, мүмкүнчүлүгүм ашып ташып болуп турду да. Болуп турган учурда 4-үнчү мотивация болуп, ушул жердеги менин досторум, боордошторум, айрыкча Раматылык Абдыкерим Насыр уулу досумду эскерип кетпесем болбойт. Кудай Таалам жаткан жайын жайлуу кылсын. Ошол жигиттин дагы көп мотивациясы болду. Муну сен кылбасаң ким кылат? Ушуну бир бүтүрүп коюшуң керек, сенин колуңан келет, мен ишенем. Мейли мен баягы материалдык жактан, башка жактан муну каржылайм эгер чыгара турган болсо деп тилекке каршы Курандын чыгышына үлгүрбөй көз өтүп кетти, авария болуп. Ошол сыяктуу дагы башка досторум болду бул жерде, толтура кишилер. Ошолордон эми мисалы үчүн Майрамбек Жумалиев сыяктуу, Замирбек Таштемиров сыяктуу, бул жакта дагы эгер атын атыбай калсам таарынышпасам бир топтору ондогон адамдар мындайча айтканда мага дем берип, бул ишти сен кылбасаң ким кылат? Азыр бизде Кыргызстанда бир нече Курандын котормолору бар экен, ичибиз чыкпай атат ушуларга дегенден улам акыры бул ишке бел байлап Кудай Таалага тобокел кылып кириштик. 4 жыл олтурдум. Бул иш жарыкка чыкты. Эми канчалык жарыкка чыкты ал башка кеп, бирок ушуга Кудай Таалам тагдырыбызга жазган экен, акыры ушинтип жарыкка чыгып калды. Себептери ушундай кыскача. Жакшы. Эми Курандын аяттарынын мааниси бул терең да. Бул баягы көркөм чыгармадагы сүйлөмдөрдөй эмес. Өзүнчө бир белгилерге, символдорго, баягы кроссворд сыяктуу тиги аят менен бул аятты кошуп, башы менен аягын кошуп, анан түшүнөт, чечимчи мындай бир тыянак чыгара турган бир китеп да, символдордон. Ошентип дешет. Анан ошол аяттарды окуган сайын анын сырлары ар бир окуган сайын, ар бир заманда аяттардын сырлары ачыла берет. Сиз ушул Куранды маанисин кыргызчалаткан адис катары Курандын мааниси, мазмуну бул эмнеде экен, ошону айта аласызбы? Бул өтө кенен кеп айта турган болсок, биринчи Куран деген эмне деген деле жатпайбы маселе. Кудай Тааламдын 2 китеби бар, аалымдарыбыздын чечмелешинче. Бирөө адамзатка окусун деп, хидаятка, ак жолго башташ үчүн пайгамбарлар аркылуу өзүн
тыш үчүн жөнөткөн жазылуу китептери, ыйык китептери, ошонун эң акыркысы Куран болсо, экинчиси Аалам китеби. Ааламдагы бүт космостон баштап ушу жогорку космостогу баардык галактикалар, планеталарга чейин, биздин жер шарыбыз, ай, күн, жылдыздарга чейин баардыгы Кудай Тааламдан адамдардын назарына сунган экинчи бир жаратылыш китеби деп аалымдар ушундай чечмелейт да. Куран өзү Кудай Тааламдын ошол ааламдагы улуу жаратылыш китебинин бүт космостун эзелги котормосу, мындайча айтканда. Ошондой ордуна жараша Курандын өзү түбөлүк мужиза деп атайбыз эми арабча атаганда, кыргызча айтканда теңдешсиз керемет. Теңдешсиз керемет. Ошол кереметтиги кайсы тараптарда жатат дегенде өтө көп жактарда. Сиз айткандай ошонун эң биринчиси Курандын маанилери, анын маанилеринин берген стили жалпы. Анын көркөмдүгү, анын ичиндеги эстетика, поэтика Курандын ичиндеги. Деги эле Курандын өзүнчө адамдын сөзүнө окшобогон өтө көркөмдүгү. Мунун баардыгы камтылып, кереметтигин далилдеп турат да. Бир гана жери ушул кереметтердин баардыгы Курандын араб тилиндеги түпкү текстинде гана даана айкын бадырайып билинет. Бадырайып ушунчалык билинет. Бул адамдын сөзүнө окшобой тургандыгы биринчи эле болуп Курандын маанилеринен мурда. Курандын окулушу, сөздөрүндөгү уйкаштыктан баштап керемет куюлуштан күргүчтөп аккан дайрадай адамдын жүрөгүнө таасир берген бир көркөмдүгү бар. Мисалы, Курандын маанисин түшүнбөгөн бир киши деле арабчасын көркөм кыраат менен ушундай жакшы менен окугандачы жүрөккө дүң деп ушунчалык тиет. Таң калыштуу да. Ошондой бир касиет, керемети бар. Ал маанилерине келсек, ал өзүнчө бир дүйнө. Курандын маанилери ал стилинин ичинде катылган. Стили адамдын сөзүнө таптакыр окшобойт. Курандын ичиндеги аяттардын кайталанышы, сүрөлөрдүн ичиндеги ар түрдүү мазмундардын кайталанышы, кайра кайталаныштагы адамды эч качан тажатпайт. Эч качан ал зериктирбейт. Канча окуган сайын ошончолук суусап окуйсуң. Башка китептерди мисалы бир нече кайталагандан кийин окугуң келбейт го. Куран андай эмес. 1400 жылдан ашык убакыттан бери миллиондогон адамдар Курандын маанисине чөгүп, мунун көркөмдүгүн изилдеп, стилин изилдеп, кереметтүү маанилеринин ичиндеги маанилерди казып, миллиондогон адамдар окуп, миллиондогон, 100 миңдеген аалымдар муну түшүнгөнгө аракет кылып изилдеп, миллиондогон томдук китептерди жазып келатышат, дагы эле Куранды казып бүтө элек. Мен ушундай эмоция менен ушунчалык айтып атам, бирок чындап келгенде араб тилин эгерде сиз жакшы бир деңгээлде, көркөм деңгээлде билсеңиз, муну сиз байкар элеңиз да. Ошол эле Курандын ичинде, мисалы үчүн, башка китептер ар кандай бир автордун адабий чыгармасы болобу, илмий маанидеги чыгармасы болобу, башка кандай стилдеги жазылган китептер болсун, ондогон жыл өткөндөн кийин эскирет, ташталат. Бирок Куран таптакыр башка. Миңдеген жыл өссө дагы, канча вакыт өткөн сайын Куран ушунчалык жаңырып, адамдарга берген таасири үзгүлтүксүз уланып, мындайча айтканда, бир аалымдын айтканы боюнча, заман канчалык алдыга кетип, адамдар картайып, доор эскирген сайын Куран жашара берет. Куран ушундай бир стилге ушундай бир көркөмдүккө Ал сиз айткан жанагы шифралар, анын ичинде катылган сырлар, маанилердеги гармония, ал такыр башка дүйнө. Ар бир тамгасынын ортосунда гармония бар. Ошол себептен мен айтаар элем, бул кереметтүү Курандын котормосу, маанилерин мисалы. Бул алгачкы биринчи класстагы биринчи түшүнүктү гана бере алат. Чындап айткандачы. Бирок ошого дагы шүгүр кылабыз. Мен ушуну өтө ишенимдүү түрдө айта алам. Кыргыз элибиздин тарыхында кыргыз болуп, улут болуп түзүлгөндөн бери, качандан бери улут болгон болсок, канча миң жылдан бери, канча 100 жылдардан бери мусулман болгон болсок, биринчи жолу Курандын маанилерин кадыресе, түшүнүктүү кылып, мындай бир окуганга алгачкы жолу ушу кереметтүү Курандын маанилери менен шарт түзүлүп олтурат. Бул алгачкы кадам. Мен ишенем, Кудай Таалам насип кылса дагы мындан кийин жаштарыбыз көп окуп атпайбы?
аалымдарыбыз көбөйүп атат. Том китептер жазылат кыргыз тилинде. Бул Курандын мындан кенен том тафсирлери, түшүндүрмөлөрү жазылат. Ошондон түшүнүлө баштайт. Ушул кезге чейин ушундай ток этер жерин айтканда ушундай бир нерсени айтпасак болбойт. Адамзат тарыхында улуулугуна жараша түшүнүлбөгөн, туура түшүнүлбөгөн, толук түшүнүлбөгөн жападан жалгыз китеп азырынча Куран. Муну дагы түшүнүп жетмек тургай башкаларды коюп туралы. Мусулман ааламында ушундай бир артка кеткен доор болуп атат, Курандан алыстап кеткен. Курандын баягы сиз баягы суроону сонун бердиңиз баягы, кандай мотивация болду эле, кандай бир түш көрдүңүз беле деп сурап атпайсызбы? Мусулман калктар кыргыз элибиз эле эмес, азыр ошондой тарабын көбүрөөк издеп калган. Мунун бир сырдуу, касиеттүү, эзотерикага байланышкан башка бир тарабын изилдегенге, ошо тарабына кызыкканга ал тарабын изилдеген коюп турсун. Ар бир сиз айтып өттүңүз баягы башында жеке сүйлөшүп олтурганда, ар бир кыргыздын үйүндө ушул Куран сакталып турат. Тилекке каршы кандай сакталып турат? Ошонун ичин маанисин ачып окугангабы же кандай? Ар бир аятты түшүнөйүн, мага эмне деп айтып атат дегенгеби, же болбосо жөн эле ошол бир касиеттүү ыйык нерсе экен деп бир ыйыктыгын сырткы көрүнүшүнөн турган турушунан эле ошондой коюп алганбы десек, тилекке каршы көбүнчө элдер 99% экинчи тарабында, анын маанилерине чөккөн андай нерсе өтө аз. Бул бизди өкүндүргөн нерсе. Ошол себептен айтабыз, азыркы заманда эң түшүнүлбөй калган, эң окулбай калган, улуулугуна, ыйыктыгына жараша баягы унутта калып калган китеп азыркы заманда тилекке каршы Куран. Сиз ошондо арабчадан котордуңуз да. Араб тилинин маанисин, өзүңүз ушул араб тилинин кооздугун, көркөмдүгүн билген, түшүнгөн адам катары айтып атасыз да, Албетте, араб тилин мен башында айтып өттүм, араб тилин тил катары дагы окуганыма тил катары 40 жылдан ашты да. Мындайча айтканда, араб тили менин кыргыз тилимен кийинки экинчи эне тилимдей эле болуп калган. Муну мен өтө ишеничиликтүү айта алам. Бирок ошого карабастан мен өзүмдү араб тилин өтө жеткиликтүү билдим, Курандын маанилерин ушунчалык толук билгеним үчүн котордум деп андай да айта албайм. Себеп Курандын маанилерине чөгүү, мунун океандай терең маанилерин казуу араб тилин билген адамдар үчүн деле андай оңой олтоң иш эмес, ал өтө татаал жумуш. Болгону мен жогорудагы сөздөрүмдү ушунчалык баягы эмоция менен, сезим менен айтып атпаймынбы? Бул жөн эле эмоция менен айтылган сөз эмес, эгер байкап көргөн болсоңуз. Мисал үчүн, миңдеген жылдардан бери ушул араб тилинин эң жетик аалымдары Абдулкахир Журжани деген болгон, Аллама Замахшари деген болгон, Бадиус Заман Саид Нурси деген болгон. Мисал үчүн, бул араб тили тургай андан дагы тереңине чөгүп, Курандын маанилерин жеп ичип, океандай маанилеринин казыналарын деңиздин алдынан сүзгөндөй ушундай бир устат. Тил илими жагынан дагы, Курандын, ислам илимдери жагынан дагы, керек болсо азыркы дүйнөдөгү болуп жаткан цивилизациядагы баардык тараптан эң кабардар, энциклопедик маанидеги ушундай улуу аалымдар дагы эмне деп атышат? Мен 2-3 эле мисал айттым. Ошондой миңдеген аалымдар айтып атат, Курандын алдында биз алсыз экенбиз деп айтып атат да. Китептерин окусак, ошого карап айтам, мага окшош бир пенде, көрпенде араб тилин билдим, мен мынча жыл окудум, мындай, ошого мен Куранды толук түшүндүм деп айтуу мен үчүн деле бир өтө аша чапкан мындай бир нерсе болор эле да, көйрөңдүк болор эле. Арабча тилди, араб тилин сураганын себеби сиз айтпадыңызбы? Сиз эгер араб тилин билген болсоңуз, бул аяттардын маанисин башкачараак түшүнөт элеңиз депчи. Бирок ошол эле учурда сиз кыргызча маанилерин которуп берип атасыз. Демек, мисалы үчүн Фатиха сүрөсүн эле айталы. Кыргызча мааниси: баардык ааламдарды жараткан Аллага чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала мээримдүү, боорукер. Ал кыямат күнү негеси сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Сенин карыңа калгандардын эмес, өзүң ыраазы болгондордун түз туура жолуна бизги сала көр деген. Бул эмне
арабчасында мындан башкачараакпы? Бул жеткиликтүү бир маани эмеспи? Мындан да башкача бир сырлар барбы дегендей. Абдан туура айттыңыз. Куран 114 сүрөдөн куралып атпайбы? Ар бир сүрө өзүнчө бир Куран сыяктуу. Курандагы маанилери терең болгон үчүн, мисалы, Куранда кайталануулар көп болуп атпайбы? Сиз эгер окусаңыз, аятта кайталануулар көп. Эмне үчүн дегенде, Куранды баштан аяк ар дайым ар бир пенде окуп тура албашы мүмкүн. Эгер сүрө Фатиха сыяктуу сиз айткан бир эле сүрөнү окуса, бир пенде Курандын баардыгын окуган сыяктуу, эгер чын ыкластан окуса, ошондой таасир этет Курандын кереметтүүлүгү. Бир эле сүрө Ыклас, Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. 6 оң, 6 терс маанидеги сүйлөм бар. Ар бирөө бири-бирин тастыктайт, ар бирөө бири-бирин кубаттайт. Мындан 36 маани чыгат. Мисал үчүн, алымдар ушундай чечмелешет да. Ошол эле сүрө Фатихада сиз баягы сырткы кыргыз тилинде берилген алгачкы котормолорун гана окуйсуз. Мисал үчүн, кыргыз эгер араб тилин билбеген болсоңуз да, бирок эгер араб тилин билген болсоңуз, анын ичиндеги алхамду, хамды деген эмне ал өзү? Биз аны жерде мактоо шүгүрлөр деп эле койдук, мисал үчүн. Бирок анын ичинде алхамду менен Аллах менен алам, аламин, ошол 3 сөздүн ичиндеги катыш бири-бирине, тамгалардагы шайкештик, маанилердеги шайкештик. Мисал үчүн, эмне үчүн бул өзүнчө кеп эми ал шайкештиктерчи? Эмне үчүн мен жараткан Аллага мактоо шүгүрлөрдү айтам? Анткени ал Аллах. Аллахтан башка эч ким мактоо шүгүрлөргө татыксыз. Ошондой эле Аллах субханаху ва таалага эмне үчүн мен мактоо шүгүрлөрдү айтам? Бүткүл ааламдын жаратуучусу. Аалам деген 18.000 аалам деп айтылат жөрөлгөлүү тилде. Ал ааламдын ичинде эмнелер бар дегендин баардыгы ошол 3 эле сөздөгү нерселер Курандын бүткүл аят сүрөлөрүндө ошого катыштуу, бири-бирин чечмелейт. Ошол эле 3 сөз Курандын баардык ичиндеги, анткени Курандагы башкы тематика эмне? Биринчи Аллах кишенүү, же болбосо тавхид, экинчиси пайгамбарлык акыйкаты, үчүнчү кыяматтагы тирилүү же болбосо түбөлүк жашоонун акыйкаты, төртүнчүсү адамдын жашоо турмушундагы адилеттүү система. 4 негизги тема бар Курандын ичиндеги, чоң тема. Ошонун баардыгын эгер Курандын Фатиханы изилдеп, аяттарды бири-бирине катышын чечмелеп келсеңиз, ошол 4 теманын баардыгын таап чыкканга болот. Ал эми араб тилин билбеген же араб тили эле маселеси эмес дедик го бул жерде. Ошол эле Курандын сырларына чөкпөгөн адам үчүн анын сыртындагы бир алгачкы мааниси эле ал үчүн элестейт. Эгер чөгө турган болсо, ал сүрө Фатиханын ичиндеги баардык маани бүткүл Курандын маанисин камтыгандыгын сезе алат. Ошол себептен Курандын бир өзгөчөлүгү бар. Кудай Тааламдын сөзү болгондуктан бул эч кандай китепте жок, теңдешсиз кереметтигинин белгиси. Ал кандай өзгөчөлүк десеңиз, Курандын ичиндеги камтылып жаткан океандай ааламдык терең маанилерди тоо башында кой кайтарып жүргөн жөнөкөй бир малчы же дыйкан кетмен чагып жүргөн, Курандан же башка позитив илимдерден, башка нерседен көп деле окуган эмес, университет окуган эмес, керек болсо балким башталгыч мектеп окуган эмес, же чала сабат бир адам Курандын ичинен маанилеринен окуп, өзүнүн деңгээлине жараша керемет нерселерди түшүнө алса, андан жогорурак университет бүткөн же болбосо кашкабаш академиктер өзүнүн деңгээлине жараша терең маанилерди түшүнө алса, андан дагы терең ойлонгон философтор дагы өзүнө жараша терең маанилерди түшүнө берет да. Бул Курандын өзгөчөлүгү ушунда. Сиз аябай салыштырып жакшы түшүндүрдүңүз. Сөзүңүзгө каралчы. Бул жерде мындай бир мисалда айтсак болот. Мисалы, афала янзуруна илал ибили кайфа хуликат десе Куранда, мисалы. Юсаббиху лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард десе, мисалы. Жер асмандагы баардык нерселер, жаратылыштагы баардык табияттагы нерселер, жандуулар, жансыз баардык нерселер Кудай Таалага мактоо шүгүрлөрдү айтып турат, даңктап турат деген аятты жөнөкөй бир инсан, бул мындай нерселер, чымчыктардын сайраганы, башкалар Кудай Таалага мактоо экен деп түшүнөт да. Жок, андан
деңгээли жогорураак бир адам андан башка маани түшүнөт да. Эгер чындап философиялык деңгээлде ой жүгүртө турган, өтө терең билимдүү, ушунчалык акыйкат илимине сүңгүгөн бир аалым болсо, андан аалам акыйкатын, бул ааламдагы гармонияны жараткан Алланын бул ааламдын улуу падышасы катары жаратып, башкарып, Куранды түшүрүп, Куранды пайгамбардын тили аркылуу жөнөтүп, ошол аркылуу түшүндүрүп аткандыгын, бул ааламдагы улуу гармониянын не деген эстетика, ушунчалык көркөм нерсе экендигин жанагы аяттардан түшүнө алат да. Аяттын маанисинен ошол нерселер чыгат ойлонгон адамга. Демек Курандын кереметтиги каерде катылып турат десе, тил билген билбегендигине карабай, адамдардын баардык деңгээлине жараша Куран өзүнүн сабагын бере алат. Курандан башка эч кандай китепте мындай өзгөчөлүк камтылган эмес. Бул Кудай Тааламдын сөзү, ааламдын эгесинин сөзү экендигине чоң бир далил, кереметтигинин бир далили болуп турат. Ошон үчүн жана намаз окуганда шатырат эле декламация окугандай Фатиханы бир, андан кийин кыска сүрөнү бир окуп коюп, рукуга барып, сажда кылып эмес, эгерде ошонун маанисин өтө терең сиз айтмакчы түшүнгөндө, анда биз баягы ушул жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыйрасынан окугандай, бир эле ушу түндө намазда турганда аябай узакка туруп демеле буттары жооруп кетчү эле дегенде, демек бул ошол маанисин не сүңгүп отуруп, өзүнүн буту эмне болуп атканы менен иши жок, тим эле сүңгүп кеткендеги бир акыбал турбайбы? Муну мындай дагы айтсак болот. Пайгамбарыбыздын хадистеринде келип атпайбы? Курандын ар бир тамгасын окуганга бир сооп деп. Алиф лам мим дегенде алиф бир тамга, лам бир тамга, мим бир тамга. Бул Курандын ичиндеги шифра, коддорду камтыган, сиз айткандай. Бул өтө терең дүйнө. Ошол ар бир тамганы окуган адам маанисин билсе билбесе бирден сооп болуп атат. Бирок Курандан түшүрүлүү максаты ал башка нерсе. Ал өлгөн жерлерде эле окуп койсун, адамдар же болбосо ушундай кастарлап, баалап, жакшы бийик жерге шкафтын алып коюп ошону менен сыймыктансын, бири-бирине белек берип эле сыртын мындай кылсын деп түшүргөн эмес да. Курандын ичиндеги маани маңызын түшүнсүн. Афала ятадаббарунал Куран дейт Куранда Кудай Таалам. Бул Куран жөнүндө терең ой жүгүртпөйбү дейт. Тадаббур деген терең ой жүгүртүү, ал жөн эле ой жүгүртүү эмес. Куранда тафаккур бар, тааммул бар, тадаббур бар, тазаккур бар. Бири-биринен терең кете берген сүйлөмдөр. Чечмелеп келсе, тадаббур деген Курандын маанилерине чөгүү. Курандын маанилерине чөгүп ушундай окуса болбойбу адамдар? Ам ала кулубун акфалуха дейт. Же болбосо алардын жан дүйнөсү кабат-кабат кулпуланып калган беле дейт. Караңыз бул сөздүн күчүн. Демек жан дүйнө кабат-кабат кулпуланып, ачылбай, руханият жабык болуп, капкара болуп калганда, Куранды адамдар түшүнбөй калат. Эгерде адамдар Куранды түшүрүлгөн максатына жараша түшүнүп окуса, түшүнүп окуганга аракет кылса, ошого умтула баштаса, жанагы бир тамгага бир сооптон 10 соопко чейин эмес, ал миңдеген сооп, миллион соопторго айлана тургандыгы Курандын башка аяттары менен далилденет. Ошол себептен сиздин айткан сөзүңүз абдан туура. Эгерде бир адам, мисалы үчүн, намазда болобу, башка учурда болобу, Курандын баягы аяттарын мындай жөн эле окуп, ошондон мен бир тамгасына бирден сооп, 10дон сооп таап атам деп ойлоп аткан болсо, ал өтө эле төмөн чек. Эгерде чындап Кудай Таалам Куранан арабиян лааллакум таакилун дейт. Караңыз сөздүн күчүн. Бул араб тилиндеги Куранды акылыңар жетсин, түшүнсүн деп түшүрдүм деп атат Курандачы. Демек Курандын мааниси түшүнүү биринчи максат. Ошол себептен эгер түшүнүп, маанилеринин тереңине чөгүп, андан сырткардагы жан дүйнөңүз, рухуңуз менен кабыл ала турган болсоңуз, ал Курандын керемети, ал такыр башка нерсе. Куран цивилизациясы деген бар. Анан бүгүнкү күндөгү, бүгүнкү замандын цивилизациясы деген бар. Мен өзүмчө интернеттен учкай ушул темага бир издеп карап көрсөм, ушу бүгүнкү цивилизация эме мындай болгон эткени күчкө таянат экен. Күчү менен, күчү болсо, ушул акча мененби, башка мененби, негизгиси күчү менен элди, адамдарды, коомду башкарат экен. Ошо коомго эрежени таңуулайт экен, мына мындай болот экен деп.
бүгүнкү күндүн цивилизациясы. Адамдардын нәпсилерин ошо күч менен башкарат экен, башкарылат экен бүгүнкү күндүн цивилизациясы. Куран цивилизациясы деген эмне? Бул эмне болгон, идеясы эмне? Сурооңуз аябай олуттуу. Чындыгында буга олуттуу жооп керек. Бир аз сөздү арагынан баштаганга туура келет. Курандын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу адамзатка түшүрүлүшү, жер бетине адамзатка үгүттөлүшү адамзат тарыхындагы эң улуу төңкөрүш болгон. Эң улуу төңкөрүш болгон. Бул кээ бир окумуштуулар муну Куран цивилизациясынын таасири деп атайт. Кандайынча дегенде, мисалы таң калыштуу нерсе, азыр эми окутулганда, тарых окутулганда, башка адамзат тарыхы, жалпы тарых окутулганда, байыркы римдиктер, грециялыктар, же болбосо тиги Америкадагы майялардын, азтектердин эмелери окутулганда, көпчүлүгү бүдөмүк бир нерселер окутулат. Мисал үчүн, байыркы гректер, римдиктер, ошолордун бир цивилизациясы болгон, байыркы египеттиктердики болгон, кытайлардык, индиялыктардык болгон. Кандайдыр бир заманда башталып, кайсы заманда, эмненин таасиринде ошондой цивилизация болгон, жарыкка чыккан. Анан кандай жалгашып, кантип өчкөн дегенде болжолдуу нерселер айтылат. Орусча айтканда определенный бир нерсе жок. Мындай бир кылымдын мындай бир жылдарында 2000-3000 жыл мурда же 4000-5000 жыл тарыхтан бери жагы, жазма тарыхтан. Мындай бир нерселер менен ушундай цивилизациялар болжолу мындай нерселердин таасирине жарыкка чыгып, анан мындай жашап, мындай өчкөн деп эле сүйлөнөт. Куранга, исламга келгенде такыр башка. Байкап көрдүңүзбү? Адамзат тарыхындагы өтө так бир заманда, так бир орунда, аябай өмүр баянынын ар бир көз ирмемдерине чейин так жазылып калтырылган бир улуу инсан тарабынан дүң деп ааламга тараган ушундай бир улуу цивилизация, бул Куран цивилизациясы. Мунун баардык тарабы ушунчалык ачык. Ошол учурда сиз айткандай, адамзатка мунун сунган, Куран цивилизациясынын сунган миссиясы, көрсөткөн жолу дагы аябай так. Муну пайгамбарыбыз кандай сүрөттөгөн? Тарактухкум фи махаджатин байда лейлуха канахариха дейт. Пайгамбарыбыздын сөзү бул. Эмне деген сөз? Мен силерди ушундай бир жап-жарык даңгыр жолдун үстүнө баштап койдум дейт. Мунун түнү менен күндүзүнүн айырмасы жок дейт. Сөздүн кудуретин караңыз. Түнү капкараңгы болот го негизи. Түн капкараңгы түндө дагы күндүзгүдөй адашпай жүрө аласың деген сөз. Исламдын жолун, Куран цивилизациясынын жолун пайгамбарыбыз ошондой сүрөттөйт. Куран, сиз айткандай, адамзаттын бул дүйнөдөгү бактысы эмес негизи. Андан да ашкан түбөлүктүү ааламдагы аркы дүйнөдөгү түбөлүктүү бактысына жол ачкан жападан жалгыз китеп болгондуктан, Курандын таянган негиздери, адамзат цивилизациясына сунган мунун миссиясы таптакыр башка. Сиз айткан абдан туура нерсени айттыңыз. Азыркы заманда адамзат коомчулугу каяктан каяка кетип баратат дегенде, мына азыркы цивилизацияда сиз айткандай таянган тарабы күч. Кимде күч болсо, ошол сөз сүйлөш керек, ошол белгилеш керек деген багытта кетип баратат. Куран цивилизациясындачы таянган негизги жөлөгү акыйкат, күч эмес. Кимде акыйкат болсо, ошол жеңиш керек дейт Куран. Күч эмес. Салыштырманы караңыз. Азыркы замандагы адамзат цивилизациясы эмнени максат кылат? Жеке кызыкчылыкты. Жеке кызыкчылык. Коомчулукта, социалдык турмушта, жашоодо жеке кызыкчылык үчүн жашаш керек деген нерсе. Куран цивилизациясында андай эмес. Куран цивилизациясында Кудай Тааламдын ыраазычылыгы, адамдарга жакшылык алып келүү үчүн жашаш керек. Салыштырманы караңыз. Эки цивилизацияда кандай нерселер бар? Азыркы цивилизацияда акыркы барар максатың каяк десе, адамдын жан дүйнөсү эмнени кааласа, ошого кетиш керек. Көңүлүң каалап атабы? Арам дегенге карабай ичишиң керек, чегишиң керек. Керек болсо азыркы учурда Европадагы кээ бир өлкөлөрдө, Норвегияда, Голландияда, мисал үчүн, Американын өзүндө
наркотикалык заттарга кенен уруксат берилген мыйзам тарабынан ал колдоого алынган. Ал анткени адамдын жеке укугу, либерализмде ошондой. Ар бир адам өзүнүн көңүлү каалаган нерсени жасаш керек. Керек болсо эркек менен эркек үйлөнсө дагы ал жерде мыйзамды кылып коюшкан. Жашоого бир келдиң, жашоо сеники, өмүр сеники, каалаганыңды кылып ал. Каалаганыңды кыл. Ой кыялыңда эмне сага жагып атат, ошону кыл. Куран цивилизациясындачы салыштырып караганда жок, андай эмес. Адамды Чыңгыз Айтматов атабыз айтып атпайбы? Канткенде адам улуу адам болот деп. Куран цивилизациясы ошону үйрөтөт. Адамды чыныгы адам кыла турган улуу баалуулукка карай жетелейт Куран цивилизациясы. Адамдын жанагы көңүлүндөгү жеке пас кыял жорого каяка жетелесе андай эмес. Адамды адам кылган, чыны болгондо дагы чыныгы адам кылган баалуулуктарга карай жетелөө. Курандын цивилизациясындагы миссия ошол. Ошол себептен бул экөөнү салыштырып болбойт. Демек, мындан биз эмнени байкап атабыз? Азыркы замандагы адамдар адашууда. Бул Курандын ичиндеги баардык аяттарда бул ачык белгиленет. Эмне үчүн Курандын ичинде ушунчалык ыймансыздарга, капырларга, Кудай Таалага баш ийбегендерге карата ушунчалык оор сөздөр айтылат? Тозок сүрөттөлгөндө адамдын жүрөгүн титиреткен ушундай нерселер айтылат. Себеби адам ойгон дейт. Сен уйкудасың. Асмандан чагылган чартылдап, дүңгүрөп чагылган чартылдап күн күркүрөгөн угулгандачы, уйкуда уктап жаткан адам ордунан селтеп турган сыяктуу. Курандын адамзатка карата айткан баягы кайрылуулары, о адамзаты деп жалпы кайрылуу бар. Андан кийин о ыйман келтиргендер деп аларга карата кандай бул дүйнө акыретте түз жол, бактылуу жашоонун жолун көрсөтүп аткан болсо, Кудай Тааламдын жолуна каршы кетип бараткандардын, кандай туңгуйга кетип бараткандарын дал ошондой күчтүү эскертүү менен эскертет. Тилекке каршы адамзаттын көбү дүлөй боло тургандыгы, адашуунун жолун көпчүлүгү тандай тургандыгы ошол эле Куран аятында айтылган. Эмне үчүн? Бул жашоо сыноо дүйнөсү, сыноо дүйнөсүндө тозок үчүн жаралгандагы миллиондогон өтө сансыз адамдар боло тургандыгы Куран аяттарында айтылып атат. Биз каалайт элек албетте жалпы адамзатка жакшылык каалайбыз. О адамзаты, Куран цивилизациясына келмейинче силердин багыңар ачылбайт деген нерсени Кудай Таалам бизге сунуп атат. Ошол нерсени түшүнгөн адам болсо гана деген нерсе да. Географиялык жактан алсак, Куран араб жергесине түшкөн. Араб улутундагы конкреттүү адамга түшкөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн. Улуту араб жергеси. Идея жагынан алганда айтылат, бул бүтүндөй адамзатка түшкөн китеп депчи. Ошондо Куран жалпы адамзатка түшкөндүгүнүн бир себебин, бул ошол арабка эле эмес, бул ошо башка элдерге, ошол эле католиктерге, иудейлерге, христиандарга, кытайларга, башкаларга, мусулмандарга эмес, баардык адамзатка түшкөнүнүн бир жүйөсүн кандайча сиз түшүндүрүп бересиз? Канткен менен Курандын маанилерин котордуңуз дегендей. Абдан жакшы суроо. Дүйнө караш. Адамдын дүйнө карашы. Бул жашоого кандай келдим, кандай жашап атам, каяка барам? Мен кайсы багытта жашоо образымды түзүшүм керек деген нерселердин баардыгы бул адамдын тагдырын түздөн түз белгилейт дебесек дагы ошо бир жака буруп коет да адамдын дүйнө карашы. Биздин мусулман адамдар катары өзүбүзгө тагандык Куран цивилизациясына терең тамырлаган дүйнө карашыбыз бар. Ошол боюнча адамзат тарыхы адам ата менен обо энеден бери башталган болсо, 100 миңдеген пайгамбарлар жөнөтүлгөн. Ошол пайгамбарлардын ичинен миңдегендерине ыйык китептер түшүрүлгөн. Ошол ыйык китептердин эң акыркысы кереметтүү Куран. Ошол кереметтүү Куран аркылуу Кудай Таалам биздин дүйнө жана акыретибиздеги бүткүл багытты гана эмес, бүт ааламдын картасын чийип берип атат Кудай Таалам. Ошол боюнча кеткенде гана
адамдар бактысын табат деп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам жер жүзүндөгү ошол араб чөлүндө, арабтардын арасында дүйнөгө келген. Араб тилинде Куран түшкөн. Бул да Кудай Тааламдын тандоосу болгон. Муну биз акылга салып туруп чечмелесек, ошол учурда араб коомчулугу чындыгында эң адашкан, жапайы, жырткыч ушундай бир элге айланып кеткен. Сөз маданияты, ырчылык, төкмө ырчылыкка окшогон ушундай бир улуу сөз кудуретине таянган бир маданияты бар болчу. Андан башка тарабы адамга таандык касиеттер калбай бараткан бир жапайы коомдон Кудай Таалам ааламга устат болгон улуу пайгамбарды чыгарып, араб тилинде Куранды түшүрүп ааламга жайыш Кудай Тааламдын максаты болуптур, тагдыры болуптур. Эгерде ушул Куран кыргыз тилинде түшсө, мисал үчүн, пайгамбарыбыз кыргыздардан чыккан болсо дейли, мисалы, анда арабтар деле эмне үчүн бул арабча түшкөн эмес деп же, кытайлар эмне үчүн кытайча түшкөн эмес кыргызча деп айтканга акысы жок болгон сыяктуу. Биз дагы эмне үчүн Куран араб тилинде түшкөн деп айтканга акыбыз жок, Кудай Тааламдын тандоосу болуптур. Экинчи жагынан пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде эң акыркы пайгамбар экендигин ушундай бир көркөм сүрөттөп айтып атат. Мен жана менден мурунку пайгамбарларды мен мисал менен окшотсом дейт. Мындай бир көркөм үй курулган дейт. Керемет бир курулуш. Акыркы бир үйдүн бурчунда бир кирпич калгандай тешик калып кеткен дейт да. Адамдар үйдү көрүп, тең, бу ушундай бир сонун үйдүн бир кирпичтин орду эмнеге калып кеткен деген дейт да. Ошол акыркы кирпич мен дейт. Мына жандуу, элестүү көз алдыбызга тартып атат, пайгамбарлык курулушун. Курандын ичинде аяттарда Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга буйруп атат. Кул я айюхан-насу инни расулуллахи илейкум жамиа дейт. Айткын, о пайгамбарым, адамзатка айт дейт. О адамзаты, мен силердин баарыңарга жөнөтүлгөн пайгамбармын деп айт деп атат. Бул бир нече аяттарда кайталанат. Ушундай далилдерден улам акыркы пайгамбарга, бүткүл адамзатка жөнөтүлгөн пайгамбарга ыйык китеп түшүрүлгөндүгү болсо, ал Курандын ичиндеги маанилерин эгерде чындап өзүнүн оригиналы менен түшүнүп, казып окуган адамга бул башында айткандай ого бетер ачык болот. Бул тек гана ара булутуна тиешелүү китеп эместигин. Анткени пайгамбарыбыз 13 жыл Мекке доорунда өмүр сүрдү. Андан кийин 10 жыл Медина доорун жашап өттү. Мекке доорундагы аяттар менен Медина доорундагы аяттарды салыштырганда арасында стилдик жактан кээ бир айырмачылыктар бар. Мисалы үчүн, Мекке доорундагы аяттар, сүрөлөр 82 жалпысынан Куранда көпчүлүгүн түзөт. Бул аяттарда ушунчалык күчтүү, тоодон гүр чараккан ушундай катуу, агыны күчтүү, ушундай бир дайранын агымындай ушундай сөздөр күч менен берилет. Жараткан Аллахнын бирдигине, тавхидке, акыретке ишенүүгө, буттардан баш тартууга, адилеттүүлүккө, акыйкатка, ыйман акыйкатына келбегендерге кандай коркунуч азаптар дүйнөдө акыретте күтүп тургандыгын ушундай бир катуу берген. Өз доорундагы арабтаргачы бул ушундай угулганда өтө оригинал сезилген. Муну уккандар эстен танып кала жаздаган. Акындар ырын жазбай койгон. Ошол кездеги эң күчтүү Сабе Муаллакат деген арабтарда 7 шедевр поэма деген болгон. Ошол кезде Ибн Абул-Кайс, Лабид, Аша, Зухайр ибн Аби Сулма сыяктуу 7 даңдар арабтарда сөз өнөрү ушундай күчөгөн бир доор. Ошондо Куран түшкөндө Кудай Таалам «Ва ин кунтум фи райбин мимма наззална ала абдина фату би суратин мисли». Эгерде ушул Кудайдын сөзү, Аллахтын, жараткан Аллахнын сөзү дегенге шегиңер болсо гана ушу Курандай бир сүрөнү жасап көргүлө деп ошолорго айтканда дагы ошол акындардын бир тобу тирүү, көз тирүү. Мисалы Лабид сыяктуу акындар тирүү болчу. Курандын аяттарын уккандан кийин менин Каабанын эмесине алтын сыялар менен жазып илип коюлган шедевр поэмам Курандын алдында эчтеке эмес экен деп андан кийин ыр жазбай койгон. Мисалы Лабиддин кызы барып туруп биринчи атасынын ошол поэмасын Каабадан алып салган деп айтылат. Эмне үчүн дегенде, Курандын аяттарынын көркөмдүгүн уккандан кийин анын алдында баш ийип чөгөлөп беришкен. Ошондой сөз устаттары, сөз султандары деп аталган инсандар дагычы. Ал эми Медина доорунда болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн аяттардын стили такыр башка. Эмне үчүн? Ал кезде баягы
карышып катуу каршы турган бутпарасттардын миз кайткан пайгамбарыбызга каршы турганчы мусулмандардын өзүнүн кенен чөйрөсү пайда болгон, мусулман мамлекети пайда болгон, Мединада катышкан жөөттөр, христиандар жана башка ар түрдүү элдер менен тыгыз мамиле түзүп, мусулман өлкөсүнүн жалпы келечегин же болбосо бул тар эле алкакта жалпы адамзаттын келечегине багыт бере турган улуу ойлор, улуу аяттар Медина доорунда түшкөн. Ошондо мындай айтылганда, мисал үчүн, я ахлал китаб деп көп кайталанат Куранда. О китептүүлөр деген сөз. Бул ошол доордогу жөөттөр менен христиандарга карата айтылгандай сезилген менен, азыркы заманда Курандын жаштыгын айта турган болсок, жашарып бараткан азыркы китеп басма өнүккөн, китеп окугандар өнүккөн, китептүүлөр болуп эсептелген жөөт христиандардын цивилизациясы дүйнө жүзүндө негизги орунду ээлеп турган ушундай заманда Курандан о китептүүлөр деп кайрылганычы бүткүл адамзатка Курандын ошолорго карата силер туура жолго келгиле деп аткан улуу ааламдык чакырыгын кайра далилдеп атпайбы? Мисал үчүн бул Куранды түшүнгөн адамга ошондой. Демек, кереметтүү Курандын маанилери ушул которма чыкканга чейин бул маанилерди көп адамдар мындай элесе албайт эле. Бул китепти окугандан кийин, эми мен бул мактаныч эмес, кечиресиздер. Мен мактансам туура болбойт, бирок кыргыз элибиздин тарыхында биринчи жолу алгачкы кадамда болсо дагы, Кудай Тааламдын китебинин маанилери тереңде жаткан турбайбы дегенге ошондой бир себепкер болуп атат деген сөз. Көркөм китепти бир жазуучунун, автордун китебин которгондо деле же ошол оригиналга котормо жетпей калат, же ашып кетиши мүмкүн, бирок өзүндөй болбойт. Анан кийин бул Аллахтын сөздөрү болуп аткандан кийин ошол аяттар, сиз анын маанилерин которуп атасыз. Канчалык деңгээлде ошол түпкү маани сакталды деп ойлойсуз? Анткени кыргыз тилинин спецификасы башка, арабчанын спецификасы башка, анан которгондо канчалык деңгээлде түп маани сакталды? Италияндыктарда макал сыяктуу мындай бир сөз бар экен. Котормо адам өлтүрүүгө барабар деп коюшат экен. Эмне үчүн десе, сиз айткандай дүйнөдөгү шедевр деп аталган чыгармаларды адамдар жазган. Шекспирдин чыгармаларын, Лев Толстойдуку мисал үчүн, же болбосо биздин адамзаттын Айтматова деп аталган Айтматов атабыздын китептерин кайсы бир башка тилдерге которгондо дал өзүндөй көпчүлүк учурда чыкпай калат. Ошол себептен италияндыктар айтат экен, котормо адам өлтүргөнгө барабар. Эң жакшысы которбой эле коюш керек. Бул кыянатчылык дейт экен да. Ошол сыяктуу ар бир тил, улуттук тил өзүнүн улуттук маданиятынын чөйрөсүндө, улуттук баалуулуктарынын, улуттук каада салт жөрөлгөлөрү, түшүнүктөрү, ата бабадан келаткан көп түшүнүктөр бар да, ар бир улуттук башка. Бул дагы Кудай Тааламдын каалоосу. Ошого жараша улуттук тил калыптанат. Бир тилдеги сөздөр, терминдер, түшүнүктөр, сөз айкаштарынын экинчи бир тилдеги эквивалентин кээ бирде табуу таптакыр мүмкүн эмес. Ошого жакыныраак бир маанилер менен которууга туура келет. Анткени ар бир улуттук тилдин өзүнүн калыптанган чөйрөсү, андан сөздөрдүн маанилерине ошол улуттун тилинде сүйлөгөн адамдарга берген түшүнүгү экинчи бир улуттун тилине которгондо дал ошондой маани бербей калат. Ошондой учурлар толтура. Ошого италияндыктар айтса керек. Жанагындай сөздүчү. Бир аз апыртылган сөз болсо дагы. Ал эми Кудай Тааламдын китеби болгон ааламдык улуу кабар, кул хува набаун азим деп атат Куранда Кудай Таалам. Ааламдык улуу кабар деп атат. Ушундай улуу кабарды которгон учурда Курандын маанилерин экинчи бир тилге дал ошондой которуш таптакыр мүмкүн эмес деп айтсак болот. Ошол себептен аалымдарыбыз илгерки миңдеген жылдардан берки ушу тил илимин, Куран илимин изилдеген мусулман аалымдарыбыздын бардыгы Куранды сөзмө сөз которуу арам деп эле так кес айтып келишкен. Арам деп. Бул ачык айтылган сөз 1000 жылдардан бери. Эмне үчүн сөзмө сөз которгондо ал араб тилинде берилген баягы көркөм маани,
ал поэтикасын, эстетикасын, анын ичиндеги көркөмдүктү, баягы мужизаны кое туралы. Анын сөз катары түпкү маанисин экинчи бир тилге которгондо өлтүрөсүң, сөзмө сөз которгондо толугу менен өлөт. Италияндыктар айткандай эле өлөт. Ошол себептен аалымдарыбыз эмнеге уруксат берген маанилеринин котормосуна гана уруксат берген. Курандын котормосу эмес. Бул эмне деген сөз? Сөзмө сөз которбойсуң, ал мүмкүн эмес. Маанилерин экинчи бир улуттун тилин түшүнгөн жана араб тилин мыкты түшүнгөн адамдар ошол маанилерин өзүнүн тилиндегиге жакындаштырып туруп, маанилерин кээде түшүндүрмөлөр менен которулса, буга уруксат дешет. Уруксат эмне үчүн? Куран бүткүл адамзатка түшүрүлгөн китеп болгондуктан, баардык адамдар араб тилин биле бербегендиктен, экинчи бир тилдегилер дагы маанилеринин котормосунан болсо дагы ошону билип окуш керек деген Курандын аяттарынан чыгат. Мен ушул буга чейинки басылма ушул Курандын маанилерин сиз которгонун китебиңизди окуп, аудиолоштуруп, Фатиха сүрөсүн аудиолоштурганда, анан сизге телефон чалып звондап айттым. Ушундай мен которуп аудиолоштуруп аттым эле. Азыр адамдардын көбү китепти эле окубай калды, жок дегенде уксун деп. Анан ошентип жүрүп, анан кийин сиз айттыңыз. Ошол бир-эки жерлеринде бир аз алешемдиктер бар эле. Аны сиз окубай туруңуз. Анткени сиз окусаңыз, ошол адамдар ошол туура эмес боюнча кабыл алат. Анын аманаты менде. Автор мен ошол мен жоопкерчиликти сезем депчи. Бул дагы өзүнчө бир баар эмес, бирок арасында анча мынчалар болсо дагы, анан сиз жоопкерчилик менен айтып атасыз. Мындай адамдарга ошол боюнча окубай кое тур депчи. Деги эле ушул которуудагы кандай бир түйшүктөр, кыйынчылыктар тууралуу айтып кетсеңиз. Которуу өзүнчө эле чоң түйшүк болду, чындыгында чоң түйшүк болду. Буга топтолгон тажрыйба, ушул Куранды которот элем деген ниет пайда болуп, ушуга аракет кыла баштагандан бери бир 20 жылдай вакыт кетсе, даярдык. Мунун өзүнө 4 жылдай вакыт такай олтурдум да, жеген, ичкен, башка нерсе. Эми вакыт жагынан алып айтканда. Эми мунун ичиндеги, сиз айткандай, ошол сөздөрдүн эквивалентин, маанилеринин кээде эквивалентке жакыныраак ошо туюнтмасын табыш үчүн кээде бир эле аят үчүн 10 томдой китепти салыштырып, аңтарып, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү бизде абдан чала 2 том эле сөздүк бар экен чыккан. Тилекке каршы кыргыз тилинин кенен түшүндүрмө сөздүгү азырга чейин бизде чыга элек кыргыз тилинин. Ошолордон карап, салыштырып, эме кылып, анан кээде буга ичиң чыкпайт, мисалы үчүн. Мындай болуп калса, ушуга мен кыянат кылып койгон болбоймунбу? Эч болбосо алгачкы деңгээлде болсо дагы бир жетиштүүрөөк бир кыргыз окурман окуса, азыркы заманда, айрыкча интеллигенциянын өкүлү окуса, ошо түшүнгөндөй бир маани жеткире аламбы дегендечи, түн уйкум 4кө бөлүнүп, баягы ушунчалык бир баш отум менен киришкендиктен кээде баягы уйку качып, ушунчалык бир чоң жоопкерчилик үстүмө бир тоону жүктөп койгондой өтө оор түйшүк болду чындыгында. Кызык нерсе, 1-2 жыл болуп калды, биздин бир туугандарыбыздан бирөө ошол түштүк жакта бир районго жаңы аким болгон бирөөнө ошол кездеги Курандын маанилеринин котормосунан, бул чыга элек кезде, бирди анан пайгамбарыбыздын өмүр баянынан бирди белекке берген экен, ошол кишинин айтышынча. Анан баягы куттуктап барган, эми жаңы эмеге келип атса, кире салыңыз куттуу болсун, бул китептерди окуп коюңуз деп, баягы баарыбыз мусулманбыз да, биринчи китеп деп. Анан бир нече айдан кийин кайра жолугуп, окудуңузбу урматтуу аким баягы китепти десе, окудум, кандай экен десе, жана пайгамбарыбыздын өмүр баяны дегениң ал мощный китеп экен. Бер Куран дегениң болбойт экен. Эмнеге? Окудум, эчтеке түшүнгөн жокмун. Болгонун айтып атат да эми өзүндө. Болгонун түшүнбөсө түшүнбөдүм деди да. Түшүнбөдүм деп атат. Мунун ал кишиде дагы күнөө жок, сиз айткандай. Эмне үчүн десе, буга чейин ушул Курандын маанилеринин 5-6 түрдүү котормосу жарыкка чыккан кыргыз тилинде. Мен устатымды айтып кеттим, андан башка Кыргызстанда
Раматылык Эрнис Турсунов өзү колунан келсе келбесе дагы аракет кылып көргөн. Мисалы үчүн Надырбек Алымбеков агай ыр түрүндө араб тилин билбесе дагы Молла Сабыр Раматылык устазга таянып бир нерсе кылып жүрүп, андан башка дагы Абдушкүр Исмайлов, Садыбак Кунашев дагы. Анан Кунашев деген аксакал ал башка кеп, ал киши такыр эзотерика эме деп жүрүп, ягы астрофизика деп жүрүп, таптакыр башка туңгуйга кирип кетип калган. Ал Курандын маанилерин түшүнө алган деле эмес. Ачык айтыш керек, эми таарынбасын. Ал киши менен сүйлөшүп отурганмын, таанышам, жакшы таанышабыз. Бирок ал башка, ал Курандын котормосу деп аташты эле кандай болот билбейм. Себеби ал кишинин орусча айтканда спес эмес. Эзотерика деген башка нерсе, астрофизиканын, Куран астрофизиканын китеби эмес да. Бул адамзатка хидаят, Аллахты тааныта турган, адам менен адамдын мамилеси, адам менен жараткандын мамилеси, жараткан Аллах менен табият, аалам, космос, адамзаттын гармониясын ушунчалык терең чечмелеген китепти бир гана астрофизикага байлап коюш, бул өтө бир мындай эмне дейбиз, мунун багытынан башка бир нерсеге эме кылып кыйшык бир нерсе да. Ошол учурда туура астрофизика менен байласа деле ал жаман нерсе эмес. Бирок ошол учурда Курандын ичиндеги маанилер чындап эле ошол Курандын маанилерин которууга, ошонун усул эрежелерине, методологиясына төпкөлүп атабы деген нерселер бар. Илимде методология деген бар. Ар кандай илим методологиясыз окулса же изилденсе, ал илим болуп эсептелбейт илимде. Курандын өзүнүн методологиясы бар. Муну усул тафсир деп атайбыз, же болбосо улумул Куран деп атайбыз. Мында бир Куранды которгон адамга, анын маанилерин чечмелеген адамдарга катуу талап коюлат. Биринчи болуп анын акыйдасы түз болуш керек, адеп ахлагы жүрүм туруму түз болуш керек, анан ислам илимдеринен, араб тилинен жетиштүү деңгээлде билиш керек. Андан сырткары Курандын айланасындагы байланыштуу 14-15 илимдерден толук кабардар болуш керек. Чала чарп эмес. Ошондой болуп олтуруп, анан пайгамбарыбыздан келаткан сүннөт, хадистер Куранды чечмелейт да. Биринчи Куран өзү аяттарды чечмелейт. Андан кийин аяттарды хадистер чечмелейт. Мисалы, бүткүл хадистер, 100 миңдеген хадистер бар. Ондогон том, 100дөгөн том хадис китептери бар. Ошолордун баардыгынан маалыматы болгондо, бир адам анан чын ниет, ыклас, Кудай Тааланын ыраазычылыгы болуп олтурса, анан Курандын маанилерин которсо болот деп талап коюлат. Бул методология менен белгиленген өзүнчө усул тафсирде, улумул Куранда. Алардан кабары жоктур беле, мен которот элем, Крачковскийге таяндым, ал бул десечи, ал Курандын эчтекесин деле чыкпайт. Эми муну мен сөз арада муну айтууга туура келди. Эми бул жерде айтмакчы болгонум, сиздин сурооңуз башка өңүттө эле, мен баягы сөз башкага тартып кетти, кечиресиз. Эми менен бул жака ар кайсы тармактагы, ар кайсы өңүттөгү адамдарды чакырып, ошол өздөрүнүн чөйрөсүндөгү нерселерди коомго ачып берүүгө, маек аркылуу ачып берүүгө аракет кылам да. Эми ал Темиралы Кунашев агай деле менин чакырайын, бул эмне болгон Куран өзү деп ушундай ниетим бар эле. Эми ал да өз кезегинде аны өзүмдүн суроолорумду береттирмин. Биздин темага кайрыла турган болсок, жана айттыңыз, бир чиновник ошол Куран китебин берсе, ошо китептердин ичинен ошо Куранын түшүнбөдүм, пайгамбар Мухаммед пайгамбардын өмүрүн түшүндүм деп. Бирок бул чындап эле ошондой. Анткени китеп, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун Ак кемесин окуса, бала тигил жака барды, бул жака барды, анан кийин көлгө түштү, анан деп ушундай бир сюжет түшүнүктүү да, эмичи мындай. Анан кийин Куран болсо баягы символдордун. Өзүң бул жерде эмне үчүн кайталана берет кечке эле? Бул жерде эмне үчүн бая эле айтты эле го, бул жерде дагы эмне кайталанып атат деп атып эле, бул түшүнүксүз экен деген эми жөнү бар да. Анан сизден сөзүңүзгө аралчы, бул жерде мындай эки нерсе бар, мен айтып кетпедим. Биринчиден, жанагы буга чейин мен бир аз эмоционалдуу кылдуу адаммын, бир аз менен сүйлөп кеттим. Жанагы толкуп кеттим. 5-6 түрдүү котормо жарыкка чыкты деп эдикпи буга чейин? Ошолор Курандын маанилерин ачып берүүгө дагы кайсы бир деңгээлде эми салым кошкон.
баардыгына Алла разы болсун, аракет кылган, ниетине жараша соопторун алышат баардыгы. Темирал ака болобу, башкасы болобу, эгер ниетине жараша соопторун алышат. Алла разы болсун ошол которгондордун баардыгынан. Бирок ошол кайсы деңгээлде болду дегенде, ушул кереметтүү Курандын маанилери чыкканга чейинкилер чындап эле сөзмө-сөз которууга көбүнчө басым жасаган, же котормонун котормосу болгон көпчүлүгү. Крачковскийден алдым, андан мындан алдым деп олтуруп, анан баягы бүт бузуп салган, түшүнүксүз кылып салган. Эгер могу кереметтүү Курандын маанилерин сиз балким салыштырып окуп көрсөңүз, мен жөн эле баягы өзүмдүн котормомду мактап атпайм. Акыйкат турбайбы бул жерде? Астагфирулла, баягы Кудай Тааланын алдында биз адыл тараза менен адилеттүү өлчөшүбүз керек. Өткөндө биякта бир аксакал айтып атат, мисалы, ушул кереметтүү Курандын маанилерин алып алып, анан 3-4 котормону коюп алып, бир нече түн окуганда салыштырып ачып алып, андан кийин бул мындай котормо жок турбайбы буга чейин деп түшүнүп анан эме кылдым деп айтып атпайбы? Ошол сыяктуу азырчы мындай экен, Эрнис мырза. Коомчулукта мисалы кийин мынабу адал ичимдиктерде деле эми ысыкта ичишет да, кола, фантадан баштап спрайт анан энергетика эмне деген нерселер чыгып кетти. Мисалы күн өткөн сайын чыгып атпайбы? Аны ичкенде адамдын бөйрөгүнө, ички органдарына ушунчалык таасир этип, эрте эле рак ооруларынын, бөйрөктүн иштебей калышы, башка ар нерсеге алып келет. Ошого карабай туруп, ошону билип туруп ичкендер деле толтура, билбеген жаштарды коюп туралы. Мисалы да ошол учурда таптаза тоолордон шаркырап аккан сууларыбызды, мисалы үчүн өзүбүздүн кымызыбызды, шоробузду ошончо ичсе, ошондой оорулардын алдын алат эле да. Мисалы үчүн баягы уулуу эмелер кошулбаган, концентраттар кошулбаган нерселерди ичсечи, дал ошол сыяктуу кыргыз коомчулугу бир жагынан алып айтканда азыркы кезде эми элибиз кечирим сурайм, бирок кыргыз элибиз дагы мусулман калкыбыз, караңгыраак, тандап окуганды билбейт. Ырматылык Чубагаж айтчу эле көз тирүү кезиндечи, биз 10 жылдап кыргыз элибизге ушундай акыркы өмүрүнүн өтөөрдөн мурдараак айткан. Ушул иман, исламга чакырганга, элибиздин деңгээлин көтөргөнгө көп аракет кылдык. Бирок көтөрүлгөн жок. Ошол эле 1-класстын деңгээлинде баягы шыпырыгын жөлөп койсок эмне болот деңгээлде дагы эле ошол суроолор түшүп атат дейт да. Анан кантип элибиздин деңгээлин дагы көтөрөбүз дегенде мен ойлоно баштадым дечү. Ошондой учурда өтүп кетти ырматылык. Ошол сыяктуу эгер элибиздечи чындап имандуулук, сабаттуулугу, мусулмандар жөнүндө айтып атам, өздөрүн мусулманмын деп эсептеген адамдар жөнүндө 5 убакыт намазын окуп аткан. Ошол сабаттуулугун өстүрүп, Кудай Тааланын китебин түшүнөйүн дегендер болсочу, тим эле жабылам бул китептин маанисин түшүнмөк да. Бирок андай кылгандар дагы эле аз. Азыр делечи баягы бир белек алып барса коюп коет, ишин ачпайт. Мисалы үчүн алымдарыбыз мындай түшүндүрөт. Сага өлкөнүн башчысынан, президенттен азыркы тил менен азыркы шартты айтканда, мисалы Садыр Жапаровдун атынан сизге же мага бир кат келсе, мисалы үчүн урматтуу Баланчаев Баланчага деп, ошону тим эле ичин ачып шашып, эмне жазды экен менин президентим деп, мисалы үчүн ар кандай адам да, эгер өзүнө президенттен кат келсе, ар бир сөзүнүн маанин чыгарганга аракет кылып жанталашышы мүмкүн дейт да. Кудай Тааланын китеби болсо, ааламдын улуу падышасынан адамзатка сунулган улуу кабар, мунун ичинде ар бир пендеге, дүйнө акыретине байланыштуу улуу маанилер, бакыт таалайына байланыштуу айтылып атат. Бирок ушунун маанилерин ачып окубай, жана президенттин катын, жок, муну окубай эле коеюн, тиги жерге кымбат баалуу нерсе сактап коеюн деп ачпай, окубай койгон сыяктуу нерсе дейт да. Эми салыштырууда эме жок, баягы каталык болбосун. Ошол сыяктуу мени эң өкүндүргөн нерсе ошол. Курандын маанилерин окугандар, ошого берилип, казып, издеп, Курандын талап ошол талапты аткаргандар мусулмандарда дагы эле аз. Баягы эле деңгээл, шыпыргынын деңгээли. Тилекке каршы. Өзүңүз айткандай, Куран бул жөн китеп эмес. Куранда бүт илимдер бар деп айтып атасыз. Илим, эми Куран деген бул мусулманча мындай кийиниш керек, сакалды мындай коюш керек, намазды 5 убакыт мынтип окуш керек, мына сүрөдөн кийин могу сүрөнү окуш керек дегендей, бул диний бир эрежелерден турган нерсе эмес. Бул ошол эле физика, химия, астрономия бүт баары бар делинет да. Анан кийин бүгүнкү күндөгү ушул алдыңкы технологияларда
Мындай телефон чыгып атат, машинелер чыгып атат, ар кандай бензин менен жүрө турган, газ менен жүрө турган, башка менен жүрө турган бир жаңы технологиялар чыгып атат. Ошол бир илимдердин негизинде чыгып атат да. Биз айтып атабыз, Куранда бүт илимдер бар деп. Эмне үчүн мусулмандар ошол Куран китебиндеги ошол илимди пайдаланып, алдыңкы жакшы жетишкендиктерди, технологияларды чыгарышпайт? Же алар эмне Куран деген бул сакал, жоолук, намаз, мечит ушундай деп эле түшүнүп алыштыбы? Эмне үчүн мусулмандардын бүгүнкү күндөгү акыбалы кейтерлик? Куран цивилизациясы деп өттүк башындачы. Эгерде биз тарыхка назар сала турган болсок, чындап эле адамзат тарыхындагы улуу төңкөрүш Куран цивилизациясы деп атап өттүк. Чындыгында ошондой болгон. Ошол жапайы араб коомчулугу жарым кылым, бир кылымга жетпеген убакыт ичинде бүткүл адамзаттын устаттарын тарбиялап чыгарган Куран түшкөндөн кийин. Андан кийинки доордо азыр деле көз тирүү болуш керек. Францияда Рассентал деген окумуштуу бар философ. Ошонун айткан сөзү бар. Эгерде ошол учурда мусулмандар Курандын таасири болбогон болсо дүйнөгө, азыркы Европанын цивилизациясын биз элестете албайт элек, илим технологиясын дейт да. Себеп көпүрө болгон. Чындыгында Ибн Сина баштаган улуу медиктер, Харазми, Хайсами баштаган, Фараби баштаган философтор атын атасак миңдеген адамдарды атай алабыз. Чыңгызкандын улуу батышка тиги жортуулунда талкаланып кеткен Багдадтагы академиядагы 100 миңдеген 2 миллиондой китеп ошондо аттын туягында тепселип дайрага ыргытылган, мисал үчүн. Ошол учурдагы мусулмандар жетишкен эми тарыхты мындай карай турган болсокчу, Куран цивилизациясынын таасириндеги адамзатка ушундай алып келген зор өзгөрүүлөр, ошонун баардыгы тарыхка айланды, азыр окутулбай калды, айтылбай калды, калып кетти. Азыр эми башка эмеде жүрөбүз. Азыркы тапта сиз айткандай кыргыздар эле эмес, жалпы мусулмандардын абалы кейиштүү, чындыгында мышык ыйлагандай эле десек болот. Бул эми Куранда Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва тилкал айяму нудавилуха байнан нас" дейт. Бул айям деген Куранда доор маанисинде дагы келет. Негизи күндөр деген сөз лексикалык, бирок доор маанисинде келет араб тилинде. Экинчи баягы мааниси. Доор кээде адамдардын ортосунда тияка бияка оомал төкмөл ооп турат, ошондой оодарып турам дейт. Ошол доор кийин мусулмандардын башынан тайды, башка жака ооп кетти. Илим технология азыр башка тарапта, таптакыр. Эми бул өтө узак сөз, муну биз кое туралы. Курандагы баягы илим технологиянын баардыгы бар деген сөздү дагы биз калпсыз түшүнүп алганбыз. Туура, Куранда айтылат, Аллах субханаху ва таала эмне деп атат? Ма фарратна фил китаб мин шей дейт. Куранда эч кандай бир калтырылган нерсе жок, баардыгын биз айттык деп атат, келтирдик деп атат. Демек, Курандын ичинде биз баягы физика, химия, астрономия, медицина башка десек, ошонун баардыгы Курандын ичинде ошол илим технологиялар камтылган экен, айтылган экен, формулалары бар экен деп андай түшүнбөстүгүбүз керек. Куранда ошол илим технологияларга болгон багыт, ошолордун жалпы мындайча айтканда мазмуну камтылган. Кандайынча? Мисал үчүн, ошол эле эмбриологиядан баштап адамзаттын жаралышы, ошол эле баягы тоолор, таштар, дайралар, аалам, ошол эле космология, астрофизикага чейин баардыгына катыштуу аяттарда кездешет. Аллах субханаху ва таала ошолордун жалпы мазмунун, адамзаттын баягы мээсин, дээрин, акыл эсин Куранда басайрул иннас дейт. Курандын аяттары эмне? Дээриңерди ойготкон ушундай бир жарык нерселер жөнүндө, өлүктү тирилткендей, тирилдиргендей касиетке ээ. Эгерде тоонун башына түшсө дагы күкүм талкам кылгандай ушундай бир касиети бар экендиги айтылып атат Курандын. Лау анзална хазал Кур'ан ала жабалин лараайтау хашиан мутасаддиан мин хашиятилла дейт. Эгер Куранды адамзатка эмес, опол тоолордун башына ушундай Курандын эми маанисин айтып атат. Куранды түшүргөн болсок, аны көтөрө албай күкүм талкамга айланып кетет эле, бирин чырыны чыгар эле деп атат. Ошондой улуу рух менен бирге жанагы илимдердин өзөгү, ошолорго берген багыт камтылган Куранда. Курандын миссиясы өзү ал илимдерди ачып берүү эмес. Курандын миссиясы эмне? Курандын миссиясы башта айтып өткөндөй, адамзатка
Иман жолун, таухидти, Аллахтын бардыгын бирдигин, акыретти, адилеттүүлүктү, өлгөндөн кийин тирилүүнү, адамзаттык улуу баалуулуктарды таанытуу, улуу цивилизациянын жолуна, түбөлүк бактылуулуктун жолуна баштоо Курандын миссиясы ошол. Курандын аяттарынан биз ошолорду биринчи кылып издейбиз. Берки илимдерге болсо Куран бардыгын бирден айтпаган менен ичинде адамзаттын акыл эсин ачып туруп ошолорго багыттаган. Эмне үчүн аяттарда лааллакум тaqilun, лааллакум татафаккарун, кул сиру фил ард фансуру кайфа кана акибатул муказзибин. Ондогон аяттарда жер кыдыруу, изилдөө, казуу, санурим аятына фил афак ва фи анфусим деп атат. Мисалы, адамзаттын өзүнүн руханий дүйнөсү жаратылышы менен бирге бүткүл аалам, космос, афак дегенде ошону түшүнөбүз Курандагы. Ошонун бардыгын адамзатка ошолордун далилдерин издеп, таап, көрүш үчүн аракет кылуу, изилдөөнүн жолун көрсөтүп атат Куран. Акыл эс, ойлонуу, илим, билим жөнүндө эле 800дөн ашуун аятта Куранда айтылып атат. Ошолордун негизинде тарыхта жанагындай мусулман окумуштуулардан бир адамзат цивилизациясына чоң жол ачкан ушундай адамдар чыккан. Тилекке каршы азыркы Европанын эмеси мусулмандар ушу Курандын рухунан алыстаган себептен, ошондой изилдөө рухунан алыстаган, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн, исламдын жолунан алыстагандыктан ритуалдык нерселерге көбүрөөк маани берип, илим, билим, изилдөө, Куран багыттаган ошол нерселерди бир чекеге таштап койгон себептен мусулмандар артта калды. Муну пайгамбарыбыз көзү тирүүсүндө деле айтып кеткен. Эмне дейт? Ушундай бир заман келет дейт. Имандуу инсандар, мусулмандар бир эле өрөөндө жүрөт, Куран башка эле өрөөндө калган доор келет дейт. Азыр ошондой доор бир жагынан караганда. Курандын ичиндеги мааниге чөккөн, ошо илим билимге багыттаган, багыты менен кеткен адамдар канчалык дегенде, бул эми тарыхты айтсак, бир эле дегенде 5-6 кылымдын түшүмү. Ошондой мусулмандар бир башка бир багытка, мындай чөккөн бир доорго кеткен. Эми ушундай эле боло береби дегенде, келечек ал башка маселе. Анда мен да бир суроо берейин деп атам. Бул эми баягы көнүмүш суроо болушу мүмкүн, бирок актуалдуу. Кыргыздын улуттук баалуулуктары бар, наркы бар, насили бар. Кыргыз деген ошо эмне үчүн кыргыз? Кыргыздын өзүнүн ата бабаларынан берки салты бар. Ошол кыргызды кыргыз кылып сактап келген наркы бар. Ошол наркты, насилди сактап келген үчүн бузулбастан, башка элге сиңип кетпестен кыргыз болуп, улус улуудай, кичүүсү кичүүдөй, уулдай, кызы кыздай болуп сакталып келатат. Мунун коду, мунун сыры ушунда деген, бул деген ата бабалардын наркында деп. Эми ошол улуттук баалуулуктар менен исламдын эрежелери, ошо баалуулуктары карама каршы болуп калып аткан учурлар болуп атат да, эми ушундай көрүнүштөр болуп атат. Ушул багытта эмне айта аласыз? Басып өткөн жерине баштуу кала орногон, муну башынан Кудай оңдогон. Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон, муну түбүнөн Кудай оңдогон деп Манаста айтылып атпайбы? Биздин Манасыбыз, Чыңгыз Айтматов атабыздын сөзү менен айтканда, байыркы кыргыз рухунун туу чокусу деп сүрөттөлүп атат. Манасыбыз баштаган биздин улуттук баалуулуктарыбыз бар. Муну биз кастарлашыбыз керек. Бул эч качан мусулманчылыкка, исламга же Куран цивилизациясына карама каршы нерсе эмес. Ошол эле Манастын ичинде эгер чындап калыс ушундай изилдеп окуп карай турган окумуштуулар үчүн даана эле байкалып калат. Ошол эле мусулманчылыктын, кыргыздын жөрөлгөлөрү, ата салт, каада салт, насилдери менен жуурулушуп кеткендиги Манасыбыздан Сагынбай атаны коюп турганда, кече 70-жылдар кайтыш болгон Саякбай атанын Манасынан, Жусуп Мамай кече жакында кайтыш болгон атабыздын Манасынан деле байкалат. Бардыган эле иман баалуулуктары керек болсо ошол Саякбай атабыздын Манасында сүрө Ихластын тафсири бар. Чечмелеген чечмеси бар да, мисалы. Мындан биз эмнени айтмакчыбыз? Биздин улуттук наркыбыздын же болбосо улуттук рухубуздун, улуттук жан дүйнөбүздүн башаты экөө. Бирөө иман баалуулуктары, Куран баалуулуктары болсо, экинчиси ушу Манас баштаган улуттук баалуулуктарыбыз, биздин эки башатыбыз бар. Бул экөө айкалышат. Бири-бирине карама каршы келбейт. Карама каршы кылабыз дегендер же баягы
Куранды мусулман цивилизациясын түшүнбөгөн, ошого түбүнөн ушуга бир каршы тургусу келген Советтер Союзу тарагандан кийин эски идеологияны каяка буруп кетишин билбей, же коммунист, атеист боло албай, же мусулман боло албай арада калып кеткен бирөөлөр, же болбосо каршы дебейли эми берки багыттагы ислам дининин касиетин, рухун, Курандын маани маңызын түшүнбөгөн сабатсыз мусулмандар, ошолор каршыдай көрсөтөт. Болбосо Курандын аятында Рум сүрөсүндө Кудай Таалам эмне деп атат? Ва мин аяти ихтилафу алсинатикум ва алваникум дейт. Тилдердин көп түрдүү болушу, адамдардын түсүнүн көп түрдүү болушу, Кудай Тааламдын улуу кудуретин билдирген ушундай далилдер катары айтып атат. Исламга каршы деле эмес, сөзүңүзгө аралжы. Мынтип айткандар бар. Исламдан манасты эмес, манастан исламды табыш керек дешет да. Эми таптакыр тияктан бияк жээкке секирип кеткендей болуп калат го. Андай десечи, мисалы тең эле экөөнү тең эле алып жүрсө болот да. Ошо манастан эле ислам баалуулуктарын тапса болот. Ошол эле учурда мен азыр айтмакчы болгонум, Курандын ичинде важаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу деп атат. Улут уруу болуп бөлүнгөн да Кудай Тааламдын улуу баягы жаратуучулук, улуу мындай сыпаттарын туюнтуп тургандыгын айтып атат да Куранда. Эмне деген сөз? Ар бир улуттун улуттук наркы, жөрөлгөсү, тили, каада салты, улуттук баалуулуктары Кудай Тааламдын китебинде деле жогору бааланып атат да. Бул эмне деген сөз? Кыргыздын эле ошол манасыбыз, комузубуз, калпагыбыз, мисал үчүн ат чапканыбыз, улак тартканыбыз, мисал үчүн дагы эмнелерди айталы? Улуттук баалуулуктарыбызда толтура нерселер бар го. Нарк, насил, ата бабалардан келаткан мурастар. Булардын көпчүлүгү 95%, 99% балким ислам баалуулуктары менен карама каршы эмес. Болгону жөрөлгө, каада салт, нарк деген ат менен ислам баалуулуктарына каршы, ошондой эле кыргыздын өзүнүн түпкү баягы башатынын эмесине, таанымына дагы аябай төп келе бербеген нерселер бар. Ал ислам деле колдобойт. Мисалы үчүн баягы төө чечмейди, кызала качканды деле кээ бирөөлөр салт болчу деп азырга чейин айтып келе жаткандар бар. Салт эле кыргыздын, бирок эски салт депчи, мисалы үчүн. Ошолорду жөрөлгө салт дей турган болсок, мисалы, андай нерселерге албетте баягы динибиз деле каршы, исламда андай нерселерге жол берилбейт. Бирок ошол учурда эгер чындап ак көңүлдүк менен мындай изилдеген адамдарга улуттук нарк насилибиз, каадабыз, салтыбыз, жөрөлгөбүз менен ислам баалуулуктары эч качан бири-бирине карама каршы келбейт. Тескерисинче бири-бирин толуктайт. Сиз эгер уккан болсоңуз, Грамматылык Чубак ажем баягы кыргыздын көздөй аалым эмес беле? А кишинин көп сөздөрү баягы кыргызга багыт берип турчу. Эгер эсиңизде болсо, Чубак ажы кыргыз исламы жөнүндө бир топ айтчу. Уктуңуз беле? Кыргыз исламы дечү. Ошол кыргыз исламы дегенде эмнени айтып атат десе, дал ошол улуттук каада салтыбыз, наркыбыз, жөрөлгөбүз менен айкалышкан мусулманчылыкты биз өнүктүрүп кетишибиз керек дечү. Кандай көрөгө чаалым эле да, мисалы. Анан туруп эле баягы азыр кээ бирөөлөр ашача, араб кулдар араб болуп кетти дегендер деле өтө ашачаап атат. Эч ким араб болуп кеткен жери жок. Куранда эч качан сен араб бол дебейт, мисалы үчүн да. Ошол эле учурда кээ бир баягы чала сабат мусулмандарыбыз дагы бар, билип билбей туруп улуттук каада салт нарктарыбыздын исламга карама каршы келбеген кээ бирөөлөрүн деле кээде баягы бидат деп, ширк деп чаңган кээ бир чала сабат мусулмандарыбыз деле бар да. Болгону муну айкалыштыра билиш керек. Бул үчүн ошол аалымдарыбызга бул жаатта чоң мындай милдет түшөт. Эми азыр мындай азырынча байкасак, мисалы Олжобай Даамалла сиз өткөндө чакырган бекенсиз, көргөнсүдүм. Баштаган кийинки жаш муундагы аалымдарыбыз, дагы башкалар атын атабай калган болсом, Толтура Таажидин Эшенкулов деген бар, күчтүү аалымыбыз. Жыргалкар Эшенаалы деген уулу деген бар, мисалы үчүн. Эми Толтура азыр жетилип аткан ошол аалымдарыбыздын жүрүм туруму, баскан турганы же болбосо түшүнүктөрү мында сүйлөшө келсең, ошол улуттук каада салт, нарк насил менен эле ислам баалуулуктарын тең жашап турмушунда алып кетип, үй бүлөдө колдонуп, эч кимисин чамбай эле жакшынакай алып кетип атат. Демек, келечекте ушул багытын айкалышып эле кайра таап кетет. Дагы бир суроо. Мына заман өнүгүп барган сайын мына биздин колубуздагы телефон жыл сайын алмашат. Модели башкача болуп. Баланчанчы жаңы жылы могу чыкты, тиги чыкты деп улам бир жаңы самалыктар, технологиялык жаңы самалыктар болуп атат да. Анан жасалма интеллект деген чыкты. Анан жасалма интеллект көп маселени чечип атат.
адамдардын мындай баш катырган кантсек болот деген маселелердин көбүн чечип атат да. Биз буга чейин маегибизде сүйлөп атабыз, Куран көп адамзаттын маселесин чечип берет депчи. Анан ошондо кандай болуп калат? Могу жасалма интеллект мындан ары дагы ордунда турбастан өнүгө берсе, ошондо кандай болуп калат? Бул жасалма интеллект деген нерсе илим технологиянын азыркы жеткен чеги болуп атат. 2010 жылдардан кийин буга батыш өлкөлөрүндө 10 миллиарддап доллар инвестиция салынгандыгын билебиз. Бирок 20-30 жыл ичинде мындан бир жыйынтык алабыз дегендер ойлогондорунан дагы өтө тез 10-15 жыл ичинде күтпөгөн жыйынтыктар болуп, ушундай тездик менен, ракета тездиги менен кетип атат. Быйыл дагы эгер чын болсо, кабарларда көргөнүм боюнча өтө чоң инвестициялар салынды буга, 100 миллиарддап акчалар. Демек, бул капитализм дүйнөсүндө негизи илим технология өнүксүн, адамзатка пайда келтирсин деген андай максат болбойт башынан бери эле. Бул баягы ач көз капитализм, кантип акча табам, кантип дагы капиталымды көбөйтөм дегендин негизинде илим технология алга жылат. Ошондой жылып келатат. 15-16 кылымдан бери карай айрыкча. Бул жасалма интеллект эле ошондой. Анан Курандын ичинде бул Курандан биринчи түшкөн аят Иqra бисми раббикаллази халак деп түшүп атпайбы? Жараткан эгеңдин аты менен оку деп. Бул өтө терең нерсе. Жараткан эгебиздин аты менен окулбаган ар кандай нерсе акыры алып барып туруп адамзатты туңгуйукка тыккашы мүмкүн. Анткени ошол эле сүрөнүн аягында калла иннал инсана ла ятга аррастагына дейт. Жок. Адам баласы өзүнчө мен кыйынмын деп ушундай сезе баштаганда, мен башкага муктаж эмесмин, кыйын иштерди жасап атам дегенде дейт. Акыры эмне болот? Тозокто көздөй кетет деп атат. Ошол себептен жасалма интеллект болсун, башка илим технология жемиштери болсун, бардыгы эгерде жараткан Алланын аты менен окулса, Иqra бисми раббикаллазинин негизинде, башкача айтканда, Кудай Тааланы таануу, аалам акыйкаттарын туура багытта таануу, дүйнө акыреттин балансын Куран чечкендей ошондой бир түшүнүктөргө келсе, илим технологиянын бардык жемиштери адамзатка пайда гана алып келет. Жок, эгер андай болбосочу, анда кээде коркунучтуу нерселер бар. Азыр социологдор эмтен эле коңгуроо кага баштады. Мисалы, жасалма интеллект ушу бойдон дагы өнүгүп кете бере турган болсо, азыр туура мунун пайдалуу жактары көп болуп атат. Азырынча зыяндуу жактарын көрө элекпиз. Бирок мунун түпкү башаты эмнеден аралган деген маселе бар да. Либерализм түшүнүгү батыш дүйнөсүндөгү бул негизи атеизм негизинде курулган түшүнүк. Эгер чындап мунун философиялык, мунун түпкү баягы келип чыккан адамдын эркиндиги деген менен ошонун түпкү баалуулуктары каяка барып такалат десе, жараткан Аллахты, ааламдын эгесин тааныбайт, акыретти тааныбайт. Бул пайданы гана тааныйт. Жеке кызыкчылык жа башта айткандай. Жасалма интеллект дагы ошондой. Жасалма интеллекттин эң алыс жери эмне? Мунун эң алыс жери бул имансыз. Ошол себептен азыртан окумуштуулар коңгуроо кага баштады. Ары жагы 50 жыл эмес, жарым кылым эмес, 20-30 жылга жеткен убакыттын ичинде жасалма интеллект ушу бойдон кете бере турган болсо, акыры азыркы бүткүл компьютер, робототехника керек болсо адамзаттын аң сезимине чейин баягы эмени Сабытжан Дестейле Айтматовдун кылым картары бергенде дал ошондой нерсени жасалма интеллект алып келатат. Адамдарды акыры биг дата деген түшүнүк келип атпайбы? Ааламдык чоң маалымат кампасы азыр Google баштаган, Facebook, Instagram эмне деген балекеттер баштаган соц тармактардын бардыгындагы маалыматтар, сиз эгер Facebookка кирип 15 жолу бир нерсеге лайк баскан болсоңуз, сиздин эмне жөнүндө ойлонуп, эмнеге кызыгасыз, кандай адам экениңиз бир жерге түшүп атат, ал кампада сакталып атат. Ошонун бардыгы сакталып олтуруп 7-8 миллиарддын адамдын бардыгынын маалыматы жасалма интеллекттин колуна биг датага топтолот. 10-20 жылдан кийин. Андан кийин ошол эгер Кудай сактасын, чоң бир тиги Түштүк Кореянын азыркы лидерлерин айтып атат башка. Мисал үчүн, эми жалпылап ислам терминология болсун даджжал деп коелу. Даджжалдын колуна түшүп калса эмне болот деген нерсе. Анда адамзатты биринчи жасалма интеллект кыйратат. Биринчи керек болсо адамзатты каш кагымда
толугу менен кыйратып жок кылып туруп өзү каалаган бир дүйнө куруп кетиши мүмкүн жасалма интеллект деп айтып атышат. Бул эмне деген сөз? Акыры эле Курандын акыйкатын тастыктап атат. Адамзатты жараткан Аллахтын аты менен окубаса, жасалма интеллект болобу, башкасы болобу, акыр барып туруп туңгуюкка кетет. Азыр батыштын окумуштуулар өздөрү мындан чочулап атышат. Келечегибиз кандай болот десе, жок, муну балким адамдар 1000 жыл, 10 000 жыл, 100 000 жыл жашаган адамдарды жарыкка чыгышы мүмкүн келечекте. Медицина өнүгүп атат, башкасы. Бирок жасалма интеллект ошолордун колун өтөбү же бир уч адамдардын же ошолор жасалма интеллекттин курмандыгы болобу деген маселелер. Мунун баардыгы эмне? Куран цивилизациясы, жараткан Аллахтын аты менен окуу, адамзат ошого багыт алмайынча кыйроого бет аласың деген коңкуроо экен да. Кыскача ушуну айта алабыз азырынча. Мен эми ушул подкаст маектеги маектешүүдөгү менин соңку суроом. Ислам дининин ушул Куран илиминин келечегин кандайча көрөсүз? Мен эми мындай видео котормолорду ар кайсы шейхтердин, алымдардын айткандарын которуп жүрөм. Өзүмдө эми илим жок да. Илим жок болсо эле чыгып эле өзүм билгендей тур көрсөтүп айтканым болот. Ошон үчүн билгендердин айткандарын ача-мыча которо коюп жүрөм. Ошол котормолордун биринде ошол айтылат, эми баягы ушундай бир учурлар, доорлор келет. Аллах деген сөздү, ла илаха иллаллах деген сөздү айткан адам калбай калат депчи. Анан ушул өңүтүнөн алганда исламдын, Курандын илиминин, Куран илиминин келечеги кандай болот? Келечекти билиш үчүн тарыхка жана азыркыга социологиялык өңүттөн жакшы баа берип, окуя кубулуштарга болуп жаткан айланабыз чөйрөбүзгө жакшы анализ жүргүзүш керек да. Эми бул өзү көп нерсе, бирок мындай жыйынтыктап айтканда оомал төкмөл дүйнөдө жогоруда айткандай мусулмандар абдан артта калып кеткен ушундай бир доорлорду 5-6 кылым, айрыкча кийинки 5-6 кылымда мусулмандар абдан чөккөн, Курандан алыстаган, Куран рухунан алыстаган ошондой доорду баштан өткөрдүк. Ошол учурда тиги Коломбтун саякаты, тиги Үмүт тумшугунун табылышы, башка дегендей деңиз жолдорунун ачылышы менен ошо батыш өлкөлөрүндөгүлөрдүн жер жүзүн кыдырып, бир жагынан колонизация кылып, дагы бир жагынан изилдөөлөрдү тең жүргүзүп олтуруп, аларда бир ренессанс, кайра жаралуу 16-17 кылымдан кийин ошондой башталып, ошонун негизинде азыркы кезге чейин илим, технология жааты, күч жааты башкасы негизи батыш дүйнөсүнө ооп кетти. Бул айткандык эмес, бая айтканыбыздан түбө эле ушундай боло береби десе, алар деле буга өздөрү деле анчейин ишенбейт. 1996 жылы азыр деле тирүүбү же дүйнөдөн өтүп кеттиби билбейм. Самуэль Хантингтон деген бар болчу, Америкада күчтүү футуролог. Ошонун цивилизациялардын кагылышы деген китеби 96 жылдан баштап дүйнөдө дүң болгон. Советтер Союзу тарагандан кийин, андан кийин дүйнөдө бир полия, бир уюлдук саясат, батыштын либерализми бүткүл дүйнөгө өкүм жүргүзөт, үстөн болот. Кызыл империя кулады дегенде Франсис Фукуяма деген жапон тектүү американист тарыхтын аягы деген китебин жазып 92 жылы. Эми бүткүл либерализм дүйнөнү ээлейт, батыштын баалуулуктары дүйнөнү баардыгын, мусулман дүйнөсү башка баардыгын болуп ээлейт деген китебин жазганда ага каршы берки инсан китебин жазып, анда айткан жок. Келечекте дагы бир багыт эмес, эми дагы цивилизациялар эми чындап кагылышат. Эми ал кишинин пикири, менин айтмакчы болгонум, ошол жерде мусулман дүйнөсү жөнүндө дагы кенен сөз болот ошол китебинде. Ошондо ошол инсан батыштын цивилизациясындагы ушул замандагы 20-кылымдын аягындагы ушундай күчөп турган, күн өткөн сайын баягы өөрчүп бараткан ушул каркыны мындай кете бербейт. Мусулман цивилизациясынын алдында бул жеңилиши мүмкүн деген нерселерин дагы айтат. Эң күчтүү футуролог айтып атат Американын, мисалы үчүн. Эми өздөрүнүн сөзүнөн мисал алдым да.
эми мусулман аалымдарыбыздын азыркы замандагы Саид Нурси деген улуу аалым өткөн 1960-жылдар дүйнөдөн өттү болуш керек. Эми дүйнөдө аз сыяктуу көп эле аалымдар жашады 20-кылымда, 21-кылымда. Ошо кишинин бир айтканы бар экен да. 21-кылымда Курандын кылымы келатат дейт. Мурда мисалы үчүн мурдагы цивилизация баары бир атеизмди, Кудайга ишенбөөчүлүктү төрөйт эле, ошого эме болчу, ошого кош бойлуу болуп калган. Баары бир аны төрөдү дейт да, андагы көрдү адамзат. Мисалы 70-жылдагы атеисттик доорду көрдүк да. Мындан кийин бүткүл Европа эми мусулман цивилизациясына, Куран цивилизациясына кош бойлуу дейт, муну төрөбөй койбойт дейт да. Эми элестүү кылып метафора менен айтып атат да. Ошол сыяктуу дагы башка аалымдар, башка эме адамзаттын жашоо турмушунун мындай элесин азыркы кездеги мындай эмени карасак деле, мисалы үчүн ошол эле Советтер Союзу тарагандан кийин 70 жыл бою атеисттик режимдин алдында калган калктар кайра эле наркы берки болуп жүрүп эле кайра өзүнүн түп башаты болгон мусулманчылыкка кайтып атпайбы? Азыр мындай карасаңыз, мисалы үчүн ким эле карасачы, Орто Азиянын баардык аймагында мечиттерди толтуруп тургандар дагы эле жаштар да. Мисалы жаштар мечиттерди толтуруп атат. Эми алар түшүнүп түшүнбөй атат, сабаты ар кандай, ал башка маселе. Бирок баягы жаштар ушундай толтуруп атат деген сөз кайра ислам баалуулуктарына умтулуп атат да. Ушунчалык берилип Курандын айланасына кайра топтолгонго аракет. Мусулман дүйнөсүндө деле бүт ошондой. 20-кылымдын аягы, 21-кылымдын башында. Европаны карасаңыз деле ошондой. Азырчы мисалы мейли Франция, Бельгия, Америкасын карасаңыз чиркөөлөрү жабылып, мечит болуп, мечитке айланып, бул эмненин белгиси десек, баягы социологиялык эмелердин бир жышаанынан баа беребиз дегенибиз, келечек жөнүндө айтып атпайсызбы? Алла насип кылса, келечек баары бир ислам цивилизациясы дүйнөнү кайра каптайт. Жанагы эле пайгамбарыбыздын сөзүндө айтылган азан үнү угулбай мындай болуп калат деген доору биз Советтер Союзунда жашабадыкпы мисалы? Бүткүл дүйнөчүл эмесинде болбосо дагы ошол кызыл империялардын алкагында жашадык да мисалы. Ал эми таптакыр ошондой бир доор болуп кетсе, дажжал чыккан бир доорлордо деле болуп кетиши мүмкүн. Бирок ага чейин пайгамбарыбыздын башка сөзүндө айтылат, ар кандай үйгө ал кирпичтен курулган үй болобу, кийизден курулган боз үй чатыр болобу, ошондой айтылган хадисте. Ар бирөөүнө ислам сөз кирет депчи. Ошого аалымдарыбыз Саид Нурсинин китептерин окуп калганда эми кээде аалымдардын сөзүнөн таасирленесиң да. Ал киши айтат 60-жылдары. Менден 300 жыл кийин келе турган муундар дейт. Бул сөздүн күчүн караңыз. Ошондо менин сөзүмдүн чын экенин силер билесиңер, келечек исламдык болот. Биз кантели биздин тагдырыбызга жазылган экен. Ушу доордун бир кар жааган, чыкыроон кыш аяз каптаган доорунда келиппиз. Бирок силер 300 жыл кийинки муундар гүл жайнаган ушундай бир жадыраган жаз мезгилинде келесиңер. Ошол учурда менин кабырыма гүл коюп өткөндү унутпагыла дейт да. Бул деген сөз 300 жыл адамзат тарыхында негизи 1000 жылда бир чоң өзгөрүүлөр болот. Бул Курандын аяттарында келет. Калф санатын мимма тауддун, эми аяттардын текстин айтпай эле коеюн. Бирок 300 жылда дагы бир чоң өзгөрүүлөр болот да. Кандайынча мен баягы көз ачыктык кылып айтканым эмес. Бул Курандын жана аалымдарыбыздын сөздөрүнөн, Курандын илхамынан алсак, мисалы үңкүрдө уктап жаткан 7 жигит жөнүндө ити менен бирге 8 өле деп талашып атпайбы үңкүрдөгүлөр. 300 жылдан кийин келсе, аалам таптакыр өзгөрүп кеткенде алар таң калган го мисалы. Ошол сыяктуу ошол аалымдар деле жөн айтпаса керек да. Демек, келечек баары бир иман, ислам, акыйкат. Бул акыры бул үстөмө орунга келип, үстөм дегенибиз астагфирулла, муну туура эмес түшүнбөш керек. Бул баягы адамзаттын руханий баалуулуктары, бактаалайды каяктан таба тургандыгын табигый түрдө иман, исламдан издебесе башка каяктан табат? Таппайт да. Жок, башка эч кайдан таппайт. Акыры, ушул эле туура экен деп, бул келаткан доор мына эми келатат деп айтаар элем да мен. Анда эми мен башка толтура мен өзүмдү кызыктырган, балким көрүүчүлөрдү деле кызыктырган толтура суроолор бар. Азыр сиз аябай кызык ушул бир 2 сааттай убакытта белгилүү кетти, белгилүү. Бирок мага анда 2 сааттай деле туюлган жок да. Анан дарвинизм боюнча адамдын түп башаты кайсы, Палестина боюнча
келечектеги жанагы ошол иудейлердин кандай бир нерселерге аракет кылып атканы боюнча менде толтура суроолор бар. Эми бирок эми бул жолкусун ушундай кылып туралы. Келечекте дагы буюрса, алдыда дагы буюрса мен башка темалар, кызык темалар толтура. Жасалма интеллект жөнүндө конuşubuz керек эле. Ооба, толтура нерселер жөнүндө. Бирок эми 2 саат деле адамдар узунду анча көрө албай калышты. Бирок эми адамдар көрөт экен, көрбөйт экен, кыска эле кылалы дегендик эмес. Мен дагы мүмкүн болушунча ушул видео YouTube'га жарыяланары менен анча-мынча сындарды угуп калам. Сен өзүңдүн пикириңди айтып отура берет экенсиң деп. Мен да пикир айткым келет. Анткени сиз пикир айтып атсаңыз, ал пикирге кошулбай, мондай болуп атат деп айткым келет. Бирок мен бул жерде колдон келишинче болгону суроолорду берип, сиздин жообуңузду ушу көрүүчүлөргө мындай жеткирүүчү бир ортомчулукту аткардым деп эсептейм, аракет кылдым деп эсептейм. Анан мына бул жерде атайын китептерди алып келипсиз. Ушул боюнча дагы муну жөн эле мага берип койбостон муну дагы айтып өтсөңүз ушулар жөнүндө. Ушу жөнүндө деле айтайын дедим эле. Мынабу жүрөккө жазылган Куран, бул Таберик басма үйү ачылганына жаңы эле болду. Бул азыркы жаштарда Куранды жазып үйрөнүүгө абдан кызыгуу бар экен. Ушундай бир башына жүрөктөн сүрөтүн коюп, сүрөлөрдүн атын жазып, андан кийин ушуну жазып үйрөнүү аркылуу мисалы бир жолу жазса 16 жолу кайталап окуганга барабар экен да, жаттаганга жеңил болот деп сизге белек бул. Жаштар кызыгат экен мындайга. Куранга кыскасы адамдын жүрөгүн жакындатканга бир себепкер китеп да. Мынакей. Мен мына көрсөтүп деле койсом болот мына. Бул атайын ушул билинер билинбес кылып туруп тамгаларын изип турат, ушуну калем менен, карандаш менен басып анан үйрөнгөнгө жакшы экен да. Бул деле бир хитке айланып барат. Жаштарыбыз абдан колдойт экен ушундай нерсе, кызыгат экен. Себепкер кыскасы Кудай Тааламдын китебине жакындаган. Андан дагы эмеси мына адилеттүү өкүмдар бул өткөндө бул дагы бул жөнүндө көп сөздөр болду. Кыскача айтканда, мисалы ар кандай кезде өлкөлөрдүн, мисалы Кыргызстан өлкөбүздүн келечек өнүгүүсү кантип ошо Сингапурдай, мисалы үчүн алып айтканда Дубайдай, кээ бирөөлөр эми баягы материалдык жактан өнүгүүнүн туу чокусу деп ошондой түшүнөт да азыркы кезде, ошондой эме кылып атат. Ошондой кантип өнүгөбүз десе, ошол өлкөлөрдү ким өнүктүрдү эле десе, көбүнчө Ли Куан Ю деп оозунан түшүрбөйт го. Ли Куан Ю байкуш деле 20 жыл, 30 жылдай аракет кылып чакан кичинекей өлкөнү ошондой бир ааламдагы дүң болгон эң өнүккөн өлкөлөргө айланткан экен. Бир өмүрүн жумшаганда, бирок Умар ибн Абдулазиз деген бир улуу инсан бар. 3 континентти каптаган улуу өлкөнү 3 жылга жетпеген вакыттын ичинде толук реформалап койгон. Кой үстүндө торгой жумурткалаган заманды алып келген бул инсан. Бул 5-халифа деп аталат. Тилекке каршы кыргыз мусулмандар гана эмес, арабтардын, ошол эле араб тилдүүлөрдүн ичинде дагы бул инсандын өмүрүн ушундай бир билгендер эми азыр көбөйүп аткандыр, абдан билбей калган ушундай бир заман. Бул дагы абдан бир актуалдуу темалар. Бул инсан кантип жашаган, кантип ошондой реформа жасаган, барып келип эле ошо кереметтүү Куранга такалат бул деле. Ушул жөнүндө бир жакшы китеп, бул дагы сизге белек болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Ар бир мусулман окуса, бул чындыгында мындан бир таң калыштуу нерселер бар. Сизге чоң рахмат. Бул китеп алсам эле мен сүйүнө берем. Анан буюрса, эми сиздин уруксатыңыз менен мен буга чейинки жана басылышында Курандын маанилерин бир Фатиханы аудиолоштурган боюнча ошончо токтоп калды эле. Анан сиздин уруксатыңыз менен балким макул көрсөңүз мен аудиолоштурам. Анткени адамдар азыр китеп окубай, азыр чет жерде жүргөн биздин мигранттар угушат экен. Китепти чыгарууда максат дагы элге жетсин. Ал арасы окубаса жок дегенде уксун болуп атпайбы? Аны сүйлөшөбүз албетте. Анда рахмат атайын келип ушул өзүңүздүн мен өзүмө жазып алган, өзүмө ошо топтогон суроолордун баарын берип бүттүм. Ошого чын дилден жооп бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп атайын келип бергениңиздин өзү чоң урмат, сый. Ошого ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун, сиздерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздерге ар дайым ийгилик болсун. Кудай Таалам ийгилик берсин. Чоң рахмат.